У- Угулуп жатамбы? Кандайсыздар? Барсыздарбы? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар, айымдар? Мгм. Угулуп жатамбы? Угулуп жатамбы же угулган жокмунбу? Чатка жазсаңыздар болот бул жака. Мангеч жакшы угулуп атат. Кундуз. Угулуп атат. Сонун кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Затканже азыр бизге кошулат. Менин атым Кундуз Таштанова. Затканженин 4 жылдан берки продюсеримин, партнерумун. Бул жака именно амбассадорлук боюнча Инна Тляшиновадан сертификат алуу, талдоо чеберин, разборлорду үйрөнүү боюнча сонун айымдар чогулуп атыптыр. Запись кетти, ошондуктан запистен дагы биздин зумга катыша албай калган дагы айымдар дагы көрө алат деген үмүттөмүн. Бизде ушундай сонун сүйүнүчтүү кабарыбыз бар. Кыргызстанда алгачкылардан болуп, именно Кыргызстанда алгачкылардан. Биз ушундай амбассадор, генеральный амбассадор болдук. Генеральный амбассадор деген эмнени билдирет? Генеральный амбассадор деген бул Кыргызстанда как представитель катары, микрофондорду өчүрүп коебуз. Рахмат. Как представитель катары именно Академия разборовдун, мастер разборовдордун Инна Тляшинованын академиясынын представители болдук десек болот да. Жана сонун жаңылык бизде азыр сиздерге биз азыр айтып беребиз, амбассадорлук деген эмне, кандай мүмкүнчүлүктөр болот силерге. Амбассадорлук жана талдоо чебери, то есть мастер разборов. 15 февралда биз именно амбассадорлукка мына азыр да алып баштадык. Амбассадорлукка, андан сырткары мастер разборов болом дегендерге талдоо чебери болуп, разборлорду үйрөнөм. Разборлорду үйрөнөм. Разборлорду үйрөнөм дегендер барбы араңыздарда? Разборлорду жакшылап тереңинен үйрөнөм, Ызаткан Жусуповадай болгум келет, Ызаткан Жусуповадай насаатчылык ачкым келет дегендер барбы араңарда? Курс ачкым келет, разборлорду өзүмдүн билимиме кошкум келет. Бир гана Ызаткан Жусуповадан эмес, элестетиңиздер, Инна Тляшинованын дагы сонун курстарына доступ аласыздар. Сонун мүмкүнчүлүк болот да. Анан бүгүн сиздер менен Zoom жолугушуу пятница күнү саат 12-де сиздер менен 321-де биз менен жолугушуу болот. Ошол деловая встречада сиздер биз менен дагы жолугушууга катышсаңыздар болот. Биз генеральный амбассадор болдук, биз как франшиза выкупили или лицензияны алдык. Демек силер биз аркылуу дагы биздин да курстарды алып, плюс биздин сопровожденияны да кылып и Инна Тляшинованын сертификаттарын дагы алууга сонун мүмкүнчүлүк сиздерге түзүлүп жатат. Сонун мүмкүнчүлүк сиздерге түзүлүп жатат. Келиңиздер, азыр болсо жөн эле отурбастан дептерлерди алабыз, баарыбыз жазып турабыз да, эмне бизде кандай программа болуп атат, эмне болот экен. Башында эле ушул нерсени айткым келип атат. Амбассадорлукка келгендерге биз 24-24-үнөн 26 февралда болчу ретрит Дубайда болгон 2 күндүк ретритке бизден белек болот. Албетте 2 күндүн перелету туда-сюда, туда-обратно и проживаниети өзүңөрдөн, бирок именно ретритке катышуу мүмкүнчүлүгү амбассадорлорго биз белек катары подарок беребиз. Жана 15-инде амбассадорлуктан да сырткары талдоо чебери, то есть мастер разборов. 2 айлык курска келем дегендерге дагы мы подарим. Да, завтра пойдем на бассейн, хорошо?
Амбассадорлукка келгендерге караңыздарчы. Инна Тляшинованын бүт бул курстарына доступ 1 жылга. Мастер разборов, сексуалити, душа, безусловная любовь, проектор реальности, проектор антиреальности, myself, мастер бизнес разборов, мастер разборов про 10 основ счастливой жизни. То есть ушул курстардын бардыгына Инна Тляшинова өзү бүт командасы менен силерге 1 жылга доступ ачып берет. И биз сиздерди 6 ай сопровождать этип Заткан Жусупованын менин бардык курстарыма берип, сиздер менен жума сайын 2 жолу Заткан Жусупова онлайн разборлорду жазап, үйрөтүп, андан сырткары мен дагы жума сайын силер менен Zoom'да болом. И плюс амбассадорлукка келем дегендерге дароо насаачылык окуучуларыңарга ачып, 50 миңденби, 100 миңден насаачылык ачып, через нас окуучуларыңарга дагы сертификат берсеңиздер болот. Түшүнүү болуп атабы кичинеден? Келиңиздер Затканжа келгиче мен сиздерге айтып берип турайын, Анан Затканжа да азыр келет. Да, мен бул жактамын. Саламатсыздарбы? Вот Заткан эже келди. Келиңиздер анда. Азыр биз мен презентацияны ачып коеюн. Саламатсыздарбы? Келиңиздер айымдар, баарыңыздар видеоңуздарды күйгүзүңүздөр. Анткени бизде психологияда биринчи кезекте өзүбүздүн бетибизди сыртка чыгарганыбыз да видеобузду күйгүзгөнүбүз бул биздин көптөгөн блогтордон арылганыбыз дегенди түшүндүрөт да. Аны биз аябай жакшы түшүнөбүз. Мен сиздерди бүгүнкү кечте көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер видеоңуздарды күйгүзүп, микрофондоруңуздарды өчүрүп койсоңуздар болот, бирок видеоңуздарды сөзсүз түрдө күйгүзүңүздөр. Анткени биз видео күйгүзгөндө дайыма полияны жакшы түшүнөбүз да бүгүнкү күндө. И бири-бирибиз менен дагы энергия алышабыз. Ошондуктан бетибизди жаппайбыз, эч нерседен уялбайбыз. Бул жакта Динара айым карагыла, жумушунда отуруп алып эле, прям отуруп алып, видеосун күйгүзүп алып, бизди көрсөтүп, прям дайыма ачык үйрөнүңүздөр, эч нерседен тартынбаңыздар. Баарыбыз тең эле жашообуз окшош эле. Жанатан бери бул жакта Кундуз айым айтып кеткендей эле, амбассадорство деп азыр микрофондоруңуздарды өчүрүп коюңуздар. Да, меникини өчүрбөңүздөр. Кундуз айым жанатан бери сиздерди бул жактан амбассадорство деп тааныштырып кетти. Бизде жакында мен чынымды айтсам бул учурду аябай көптөн бери күтүп жүргөнмүн. Анткени бардык нерсени уруксат менен берилген да, уруксат менен таза, экологично таза болуп аткарылганы бул эң сонун мүмкүнчүлүк да. Жакында биздин мугалимибиз Инна Тляшинованы көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Академия мастер разборовду дагы билип калсаңыздар керек. Бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк берди. Мен силерге билимди берем. Силер кандай кааласаңар ошондой коштоп менин ушул эң баалуу билимимди элге бергиле деген. Мен дал ушул билимди башынан эле айтып жүрөм дайыма. Ушул билимди кыргыздын айымдары билсе деп ушунчалык отуруп алып, мен өзүм анда жертва абалында болчумун 21-жылы. Ушунчалык кыялдандым эле, и ошол кыялым мына Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө аябай прям бүт эмне деген каалоо болсо менде баардыгы ишке ашып келе жатат. Баарыңыздар билесиздер, бул методиканы биринчи кезекте мен канчалаган психологияны окуп, анан ушул методикага келгенде анан өзүмдүн точкамды, бойлумду тапкан точка ушул болгон. Бүгүнкү күнгө чейин Кудайга шүгүр өзүм үчүн дагы колдонуп келе жатам, үй бүлөм үчүн дагы колдонуп келе жатам. Көптөгөн биздин окуучулар үчүн дагы колдонуп келе жатабыз. Анан биз бул амбассадорство деген, бул амбассадор деген өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул өкүл деген сөз да, кыргызча отургондо өкүл, посол да. Мен азыркы учурда Иннанын Академия мастер разборов академиясынын генеральный амбассадорумун. Мындайча айтканда, как акционер катары болуп калабыз. И биздин толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчи сиздерге амбассадор жөнүндө айтып берейин, андан кийин башка курстар жөнүндө айтып берейин. Талдоо чебери, бардык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берем. Бул жакта көрсөтүп тургандай эле амбассадор деген эмне деп койсок буну? Амбассадорлукка келсеңиздер болот. Ал жакта сиздерде кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Эгерде сиздер амбассадорлукка келсеңиздер, сиздер биринчи кезекте Иннанын
бардык сабактарына толук доступ аласыздар. Менин дагы сабактарыма аласыздар доступ, бардык сабакка, тренажердон башкасына. Иннанын дагы тренажердон башка сабактарына бүт доступ аласыздар. Элестетиңиздер, ал жакта деген бул жакта бардык сабактарын ачып берип койсуңарбы. Иннанын мындай сабактары бар. Барыңыздар билсеңиздер керек. Мастер разборов деген бул биринчи эле кезекте 10 основ счастливой жизни деген окуусу бар. Ал биздин трансформация курсубуз. Мен трансформация курсун Иннанын эле сабагынан алгам, бирок кыргызчалап өзүбүздүн жеткиликтүү, жалпак тилде түшүнүктүү кылып бергем. 10 основ счастливой жизни деген сиздерге 1 ай доступ берилет. Ал менен өзүңүздөр менен окуучуларыңыздар үчүн именно амбассадор, талдоо чебер эмес. Амбассадор өзүнүн курсун жазып чыкса болот. Именно 10 основ счастливой жизни. Кааласаңыздар башка курс, биздин трансформация курсундай мүмкүнчүлүк болот. Сиздер өзүнчө курс кылып жазып алсаңыздар болот. Аны даже өздөрү айтып атышат. Алгыла дагы жазып чыгарып ала бергиле, элге бергиле. Ушундай баалуу билимди элге жеткиргиле. Мына биз силерге азыр ачыкпыз, алгыла, пайдалангыла деп алар өздөрү. Мына, пожалуйста, сертификат десеңер сертификатын алгыла. Элге берем десеңер бергиле деп да. Трансформация курсу. Экинчиден, мастер разборов деген бул талдоону кантип клиент результат ала турган кылып, кантип өзүбүзгө зыян келтирбей да, экологично, таза кантип жашашыбыз керек. Бүт жолдорун. Бул биринчи негизги база. Андан кийин биз айымдар 100%, даже 99% сексуалдык блок менен жашайбыз. Ошол сексуалдык блокторубуз менен иштей турган сексуалити курсуна амбассадорлукта доступ берилет. Аны сиздер мени менен чогуу бул жактан өтсөңүздөр болот. Анткени мен 6 ай бою сиздерди коштойм. Именно методика боюнча. Душа, мастер бизнес разборов деген дагы бүгүнкү күндө угуп жүрсөңүздөр керек. Мен мастер бизнес разборов менен иштеп, жөнөкөй эле айына 200 миң, 300 миңден тапкан мырзаны долларовый миллионерге, даже 100 миллион долларга чейин бүгүнкү күндө иштеп атат. Сиздер ошондой эле мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын сиздер аласыздар. И бизнесмендер менен иштесеңиздер болот. Иннанын мастер про деген чоң акчалар менен иштеген, myself дене менен иштеген, проекта реальности, безусловная любовь, антиреальность, 7 аң сезимдин 7 кабатындагы бардык уровеньдеги сабактардын бардыгы тең амбассадорго берилет. Андан сырткары кошумча дагы 3 специализация: мастер разборов про, myself и бизнес разборов. И өзүңүздөр дагы мага окшо бизнесмендерди алып алып иштей берсеңиздер болот. И андан сырткары сиздер мына мен азыр көрүп атсаңыздар керек, талдоо чеберлерин алып, окутуп, үйрөтүп, талдоо чеберлерин чыгарып атам. Бизнес талдоо чеберлерин чыгарып атам. Мен бул убакка чейин айтып келгемин, үйрөнсөңүздөр болот, бирок көбүнчө өзүңүздөргө жасаңыздар деп. Азыр сиздерден окуп насаатчылык ачсаңыздар болот. Мисалы, насаатчылык деп коеюн да. Насаатчылыкка сиздер баасын укканда көпчүлүгү мындай деп айтып атышат да: "Ой, бул бир машинанын акчасы экен" деп. Сиз дүйнөгө бир машинанын акчасын бербесеңиз, сизге дүйнө бир машинанын акчасын бербейт. Эгерде мындай кылып, биз адамдардын мээси дароо эле эмнени ойлоп баштайбыз? Дароо эле карыз ала койсомбу, ломбардка бара койсомбу, кредит ала койсомбу деп ойлонобуз. Анын ордуна кандай кылып иштесе болот? Сиз амбассадорлукка мисалы 500 канча миң төлөп келсеңиз, сиз 100 миңден 5 же 10 окуучу алсаңыз, 2 эсе ашыкчасы менен актап аласыз. И биринчиден өзүңүздүн курсуңузду жазып аласыз, насаатчылык ачасыз, толук кандуу сертификацияланган амбассадор болосуз, 7 уровень менен. Элестеткиле, даже 7ден ашык. Амбассадордун мүмкүнчүлүгү бул жерде абдан чоң. Мен дагы бул жерден өзүм дал ушул методика менен 5 жылдан бери бул жактын кухнясын аябай жакшы билип, казанында кантип кайнаганды полный башымдан өткөргөндүктөн, мен жөн гана сиздердики амбассадорлукту мынча миңден алгыла да, каалаганда иштегиле деп койсом болмок. Бирок өзүңүздөр көрүп келе жаткандай, мен Кундуз Таштанова менен 2022 жылдан бери, мына быйыл уже 4-жылга кетип атат. Экөөбүз дайыма иштешип келе жатабыз. Биз Instagram, YouTube, башка сопровождение баракчаларыбызды алып барбай туруп, биз өзүбүздү сырткы дүйнөгө алып чыга албайбыз. Продажа жок, эч нерсе кыла албайбыз. Ошондуктан биз Кундуз менен келишим түздүк. Кундуз өзүнүн продюсерлик мени кандай кылып алып чыкса да,
кандай сопровождениялар болсо алардын баардыгын сиздерге айтып көрсөтүп берет. SMM'ди кандай кылып иштетиш керек да, сатуу менеджерин кандай кылып иштетиш керек, Instagram баракчалардын баардыгын, булардын баардыгы Кундуз тараптан болот. Кантип сопровождение болот, кантип методиканы түшүнө аласыздар, кантип окуучулар менен иштешесиздер, кандай болот, алардын баардыгын мен толук маалымат берем. Анткени мен 2023-жылдан бери мына 23, 24, 25 мына 3-жылга кетип атат. Мен насаатчылыгымды алып барып мына бүгүнкү күнгө чейин эң сонун иштеп келе жатам. Сиздер дагы ушундай насаатчылык менен иштешсеңиздер болот. Амбассадор деген мындайча айтканда бул жаңы деңгээл, жашооңуздардын жаңы деңгээли. Албетте амбассадорго келбей койсоңуздар деле болот. Анда мурунку эле жашооңуздарда жашап жүрө берсеңиздер, сиздерди эч ким кыйнабайт. Бул жерде бир гана сиздердин каалооңуздар жана сиздердин чечимдериңиздер болот. Именно ошондон көз каранды. Бул жактан айтылгандай эле Иннанын $5000 сабагы деп айтып атат. Эгерде сиздер азыр Иннага бар окуйм дей турган болсоңуздар, сиздер $5000 ушул 10 сабакты эле аласыздар, өзүңүздөр менен өзүңүздөр окуйсуздар, эч кандай насаатчылык ала албайсыздар. Сиздер болгону разбор менен гана иштейсиздер. Анан жакшы жери ретрит в Дубае в подарок феврале дейт. Жок, февралда эмес, бул именно амбассадорлордун ретрити апрелдин 5-inde болот. Биз амбассадорлор ошондо уюштуруп жатабыз. Апрелдин 5-inde эгерде амбассадорлукка келсеңиздер, биздин атыбыздан дал ошол биз уюштурган 2 күндүк ретритке белек аласыздар, эгерде амбассадор болсоңуздар. Анан жок, мен жөн эле барам ретритке дей турган болсоңуздар, анда билеттин баасы $300 болот. Ошол $300 билет алып алып эле талдоо чеберинде окуй турган болсоңуздар же өзүнчө эле барам десеңиздер, анда $300 сатып алып, жол киресин баардыгын по-любому төлөйбүз да, өзүңүздөр төлөйсүздөр, барсаңыздар болот. Февралдагы Иннанын азыркы учурда уюштуруп атат, 24-25 февралда. Ага өз алдыңыздарча барсаңыздар болот. Эгерде бизге катталсаңыздар, анда мен өзүм сиздерге кантип алган жолдорун айтып жардам берем. Так, ошондой эле мен дагы мына бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн курстарды алып бардым. Трансформация курсун, талдоо чеберин, бизнес насаатчылык, ушул 3 курсума сиздерге доступ амбассадорго берем, белекке берем. Кыргыз тилинде болот ал жакта. Жөнөкөй тил менен, жөнөкөй өзүм жасаган разборлор менен ал жакта баардыгын көрсөтүп түшүндүргөмүн. Жана Кундуз Таштанова дагы өзүнүн курстарына доступ берет. 1 жылга курстардын баардыгы 1 жылга доступ болот. Фотосессияны биз бул жактан сиздерге жасатып, биздин атыбыздан жасатабыз. Амбассадорду 6 ай биз сиздер менен сопровождение кылабыз. 6 ай сопровождение $6000. Бул жерде Иннанын ошончо билими, сертификаты, менин коштогонум жума сайын 2 жолу чыгып, сиздерди мен коштоп турам. Сиздердин өзүңүздөрдүн дагы түрдүү сурактарыңыздар болот, бойлдоруңуздар болот, ишенбейм дейсиздер да, дайыма сиздер менен 6 ай бою биз байланышта болобуз. Кундуз Таштанованын сопровождениясы болот. Ал дагы сиздерге мындай кыла деп дайыма айтып, сиздерди колдоп турат. Сертификат Анан берилет, сертификат аласыздар. Да, сертификат амбассадорлугу берилет. Сертификат аласыздар бул жакта. Затканже өзү дагы азыр окуп аткан чагында өзүнүн дагы билимдери бар. Азыр Московский институт психоанализа да, магистратурада дагы окуп жатат. Андан сырткары дагы билимдер боюнча да мен дагы социалдык психология факультетинде цифровой психолог, диплом MBA жана именно жеке бренд, кымбат сатуулар боюнча онлайндагы наставникмин да. Андан сырткары караңыздар, бул жакта амбассадорстводо именно вот психологдор, коучтор өздөрүңүз үчүн дагы окуп алсаңыздар дагы именно бул $6000 силер мисалы үчүн 3 ай бөлүп төлөсөңөр болот. 534 миңди биз 150, 180 деп бөлүп койдук. Келер замат дароо 50 миң, 100 миңдик насаатчылыктарды ачып, кааласаңар мына окуучуларыңарга дагы
наставничестводагы окуучуларыңарга дагы ушул нерсени колдонсоңуздар болот. Бул жакта Затканчы айтып берсеңиз болот. 3 ай кантип бөлүп? Да. Мен азыр сиздерге амбассадор боюнча дагы айтып кетейин дегенмин. Амбассадордун курсу жөнүндө айтайын дегем. Амбассадорлордун негизги өзгөчөлүгү сиздер мастер чыгарганга мүмкүнчүлүк аласыздар. Жана мисалы сиздер талдоо чеберин ала турган болсоңуздар да, талдоо чебери сиздерден окуган талдоо чеберлери алар сертифицированный мастер разборов болуп чыгышат. Сиздер аларга сертификатты Иннанын атынан бергенге мүмкүнчүлүк аласыздар. Сиздерге баардык сабактар доступ берилгенден кийин да, мисалы сиз аны өзүнчө кылып сатсаңыз болот. Мисалы сиз 10 адамды талдоо чеберине алдыңыз. 10 мастер разборов чыгарасыз. 10 адамга доступ биз Иннага бердиребиз. Ага бирок бир гана шарты бар. Талдоо чеберлерин Иннанын сабактарына доступ мен дайыма сунуштайм, экологичный болуш керек. Акча төлөбөй туруп, не экологичный эч качан иштебеңиздер. Анткени баланс законун жакшы билесиздер. Биз эгерде акча төлөбөй туруп акча алабыз десек, анда өзүбүздүн же ден соолугубуз менен же башка жак менен сөзсүз түрдө төлөйбүз. Ошон үчүн дүйнөгө бериңиздер. Эгерде дүйнөдөн алгыңыздар келсе, дүйнөгө бербей койсоңуздар, ал башка жактан чыгып кетет деп коет го, кыргызча ошондой болот да. Мисалы 10 талдоо мастерин алдык дейли да. Сиз амбассадор мисалы Шахизайым 10 талдоо чеберин алды. 10 талдоо чеберин окутат. Ар бир талдоо чеберинен $500 Иннага төлөйт. Биз аркылуу, ген амбассадор аркылуу төлөйт. Ар бир окуучудан $500. Окуучусу бүттү, талдоо чебери сертификатын берет. Иннанын атынан биз алып беребиз. Анан айтат: Заткан эже, мен ушул эле 10 окуучуму сексуалитиге окуткум келип атат десе, 10 окуучу келет дагы Шакиза өзүнүн баасын коет. Биз баа койбойбуз. Өзү кааласа 50.000 кылат, кааласа 100.000, кааласа 200.000. Кааласа баардыгын бир эле сатса болот. Бирок бизнеске келгенде уже Иннага акча төлөбөйт, бирок айтат Инна сертификат берет. Кийинкисин дагы ошол эле 10 окуучуну сексуалитиге котордубу, Инна дагы акчага сатат да, акча менен сопровождение кылат, аларды окутат, үйрөтөт да. 100.000ден мисалы 10 окуучуну 100.000ден сата турган болсо, миллион да. Биринчи эле миллиондон төлөйт, биринчи эле 10 окуучудан, талдоо чеберинде гана. Кийинки уровендерде уже акча төлөбөйт. Бирок Инна ар бир уровенде окуган сайын сертификат окуучуларына бердирет. Бизнесте бердирет, сексуалитиде, душада, myself'те, продо, бул жакта берилген баардык 10 сабак боюнча 10 сертификат алса болот, эгерде окуучуларын окутса да. Ошондо $5.000 сабакка бир окуучуга $500 төлөйт. Калган акчасы уже Шахизанын өзүнүн чөнтөгүнө, өзү үчүн иштейт. Анан эң кызык жери, амбассадор башкалар менен иштеп жатып, башкалардын менен иштеп жатып, өзүнүн блогу менен иштейт. Бизнес мастер разборовда башкалардын акча блогтору менен иштеп жатып, өзүнүн блогу менен иштеп алат. Амбассадордун плюсу бул жерде 500 болгону менен 500.000 деп ойлогондо сиздер вай кымбат дешиңиздер мүмкүн, но бул жерде сиздер 5 миллиондон ашык кирешеге чыга аласыздар. Эгерде албетте кааласаңыздар. Ал үчүн бул методиканы ушунчалык сүйүп окуш керек да. Мага окшоп деп айтсам болот да. Бул жерде дагы сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк берип атабыз. Дароо эмес, бөлүп төлөгөнгө. 6 ай сопровождение $6.000 сом менен эсептегенде 534.000 сом болот экен да. Биринчи төлөм 15 февралга чейин 150-нү төлөйсүздөр да, биз дароо доступ беребиз. Андан кийин экинчи төлөм 15 мартка чейин, 3-чү төлөм 15 апрелге чейин. Мындайча айтканда 3 айдын ичинде сиздер толук төлөм жүргүзүп бүтүшүңүздөр керек. Ал шарт. Анткени биз канчалык эрте төлөгөн сайын биз өзүбүз ошончолук энергиябызды жогору көтөрө алабыз. Талдоо чебери боюнча дагы маалымат берем. Амбассадор боюнча сурооңуздар болсо, бул жака жазыңыздар. Биз кыздарды Караңыздар.
Да, амбассадорлор дароо эле кыздарды окута алышат. Да. Амбассадорго келип бирөөнү алганыңызда ооба. эле, бирөө келдиңизби, биз дароо эле эмне үчүн биз Кундуз менен чогуу иштешип атабыз? Кундуз ошол сиздин дароо насаатчылыкка алып, дароо мастерлерди окутканыңыздын үстүнөн иштешет. Мындайча айтканда, сиз деле окуй бересиз, сиздин окуучуларыңыз деле бир эле учурда окуй беришет. Дароо окута аласыздар, да. Биринчи Үйрөнгүң келет. төлөм 150 000 сом. Бул 15 февралга чейин төлөнгөндө сиздерге мастер разборов курсу, Инна Тляшинованын мастер разборов курсу 1 жылга доступ ачылат. Бирок аны ачып койгондо орустар силер менен сюсюкаться этпейт, билесиңер, Силер менен алып барышкан бул ким? Бул биздин команда. Ызаткан Жусупова жума сайын силер менен онлайн разборлорго чыгат, 2 жолу онлайн, анан куратор дагы чыгат сиздерге, и мен дагы жума сайын зумга чыгам бул жака. Андан сырткары бул жакта жандуу жолугушуулар дагы бар. 6 ай болсо ай сайын бизде жандуу жолугушуу, зум жолугушуулар, көрдүңүздөрбү, ушундай постоянно иштешүүлөр болот. Бул чакан гана чөйрөгө болгон нерсе, презентация да. Анан талдоо чебери кыргыз тилинде, Заткан Жусуповдун жаңыланган талдоо чебери курсу, видео сабактар, практикалар баардыгы 1 жылга доступ. Андан сырткары бизнес насаатчылык, мына биринчи төлөмдө силерге ушул нерсенин баары ачылат. Бизнес насаатчылык Ызаткан Жусупованын курсу 1 жылга доступ. Трансформация курсу кайтарым байланыш менен подарок. Инстаграм боюнча менин курстарым, блогинг, СММ полностью Ызаткан Жусупованы кандай чыгарып атам, ошентип жума сайын зум жолугушууда мен силерге мага болгон суроолоруңар болсо бүт баарына жооп берем. Продюсериңер барбы, кандай стратегия керек болот, ошол жактан биз менен жолугушуулар болгондо сиздер менен бирге болобуз. Экинчи айда, то есть 15 февралда 150 болдубу, 15 мартка чейин 200 000 сом. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, мен кантип 150 табам, кайра 200 табам. Азыр бизде 50 000 бөлүп төлөө бар, 100 000 силер рассрочка алсаңыздар деле болот, 3 ай 6 айга чейин. Бирок кайра экинчи айга төлөм табыш үчүн, мисалы үчүн сиздер насаатчылык 100 000 10 айымды, 5 айымды алсаңыздар эле, сиздер 2 айлык насаатчылык аларгыды деле ала аласыздар. Балким араңыздарда 30 000, 50 000 өзүн сезгендер бар, бул жактан кантип ошол өзүңдү мыкты деңгээлде сезип, сен ошончолук чекти жасаш үчүн ошончо акча менен окуганга дагы даяр болушуң керек да. Анан бул амбассадорлук балким 1 жылдан кийинби же качан, кандай болот, кандай болот биз билбейбиз. Ошон үчүн ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда, баары бир Инна Тляшиновадан окуп келгем, сертификатым бар деген канча психологторду көрдүм. Это дает вам уверенность. И все курсы Заткан Жусуповой на основании всех вот этих курсов, да, и ошол курстарды өзүнүн мээсине киргизип, сүйүп, жакшы көрүп, бир гана методика верная болуп, ошол билимдерден бүт монетизация курстар жаралган. Трансформация, жаш өзөгү, тренажер, насаатчылык, разборлор жана башка бүт техника ушул жакта кыргыз тилинде. Вот хотите стать как Заткан Жусупова? Welcome, приходите деп, мы готовы с вами сотрудничать. Дальше экинчи айга сиздер 50 000 болобу, насаатчылык алсаңар болот, кааласаңар курс ачып алып саткыла и так далее, да. То есть мы в открытую разрешаем. Академия разрешает. Добро, зеленый свет. Самое главное, сиздер бул жакта дароо даже өзүңөрдүн насаатчылыкта 100 000 насаатчылыкта окуучуларыңарга дагы Иннадан сертификат бере аласыздар через нас. Ар бирөөңүздөрдөн биз дагы Инна Тляшиновага акча төлөйбүз. Бизге бекер эч нерсе берген жок, ошон үчүн биз сатып алдык мунун баардыгын. Лицензияны, франшизаны, называйте как хотите, амбассадорлук, генеральный амбассадорлукту. Ошон үчүн ар бирөөңүздөрдөн ал айымдагы сертификат бериш үчүн, силерге жөнөтүш үчүн, кааласаңыздар силердин окуучуларга дагы ошол сертификаттарды бериш үчүн дагы албетте баардыгы это, конечно, энергообмен, это деньги, да. Экинчи айда сиздерге Академия разборов Инна Тляшинованын баардык курстарына уже доступ. Биринчи платеждо мастер разборов болсо, экинчи платеждо баардык курстарына доступ. Заткан Жусупованын уже баардык курстарына, кроме тренажера, доступ. Кундуз Таштанованын менин курстарыма доступ. Үчүнчү айда сертификат, анан өзүңөрдүн окуучуларыңарга дагы сертификат бер. Кааласаңыздар бериңиздер. Жок, каалабайм, окуучуларыма бербейм, жөн эле насаатчылык кылам десеңер, пожалуйста. Кантип насаатчылык сатыш керек? Мен менен жолугушуу болгондо мен силерге айтып берем. Болгону ошол нерсени кылыш керек. Жоопкерчилик алыш керек албетте өзүңүздөргө,
кылыш керек, жасаш керек. Мен Ызаткан Жусуповага муну кылыңыз дегенде кылат. Ошон үчүн бизде результат бар. Анан кыла албайм, жаза албайм деген это уже детская позиция, да? Бул 6 айлык мына сопровождение. Биз сиздер менен Ызаткан Жусупова 2 жолу жума сайын жолугат 6 ай сайын жандуу жолугушабыз бир жолудан. Андан сырткары баардык курстарга доступ. Сатуу менеджер керекпи? Я могу дать. Только өзүңүздөр тандап алып, алар менен иштеп кетесиздер. Хорошо? Мен менен жандуу жолугушуулар, онлайн встречалар болот Zoom менен. Ызаткан Жусупованы кандай кылып чыгарып атабыз, эмне рилс сүйлөш керек, сториске кандай прогресс кетип атат, мен жолугушууларда берем. Болгону чайнап өзүңүздөр колдонуп алып кетүү. Биз менен иштешүүгө мындайча айтканда биз өзүбүз ачылып атабыз. Ачык, кучак жайып, прям приходите к нам, давайте вместе работать деп атабыз. Мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда, ким билет, балким сертификат скоро уже не будут выдавать. Ар кандай болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сону мүмкүнчүлүк менен колдонуп окуп алыңыздар. Сертификат баары бир бар болгондо сиздер билесиздер, уровень көтөрүлөт, Когда ты сам готов платить дорого, и тебе тоже будут платить дорого. Поэтому именно араңыздарда бар деген мындай айымдар бар деп ойлойм. Эгерде араңарда дагы цифровой психолог, Сюцай, классический психологдор болсо, канча психологдор менен иштешем, мага Кыргызстандагы мен деген психологдор келип консультация алышат. Кантип өзүмдү сатам, кантип курсумду сатам деп консультацияга келишет. Демек, я профи в этом деле, да? Я могу вам подсказать. Разборлорду кошуп алыңыздар. Классический психологсузбу, цифровойсузбу, астрологсузбу, да? Негизи эле ошо расстановка, негизи эле разбор техникаларын кошуп алсаңыздар, кадимкидей чегиңиздер уже өйдө болот. И насаачылыкта дагы жума сайын онлайнбы, офлайн разборлорду кошуп койсоңуздар, чек дагы өйдө болот. Самое главное, үйрөнүп алышыңыздар керек. Инна, например, ал айым жөн эле доступ ачып берип коюшат. Силер менен алпырышпайт. Кайтарым байланыш и так далее, да? И тем более кыргыз тилинде, нукура кыргыз тилинде биздин рынокто эмне иштеп атат, жаздырылган баардык мына курстарыбыз доступ ачылып атат. Бизнес насаатчылык өзү эле 250-300 миң турат, Ызаткан Жусупованыкы. Талдоо чебери 150-200 миң, билесиздер. Ошонун баардыгы 1 жыл доступ. Инна Тляшкованын курстары 1 жыл доступ. Пожалуйста, выключите микрофон. Ага, спасибо большое. Ушул курстардын на основании всех этих курсов сделайте себе курс насаатчылык, да что хотите. Мы разрешаем деп атабыз официалдуу түрдө. Сертификат, пожалуйста, делайте насаатчылык. Наставничествого я как эксперт, продажник айта алам. Ашып кетсе 10 адам ала аласыз, 15. Клиентов на всех хватит. Кыргызстанда очень много клиентов. Каждый третий брак сейчас разводится. Психология востребованная ниша. Рынок пустой. Берите рынок сейчас. Разбор, расстановкалар, разборлор бизге керек нерсе. Ошон үчүн азыр ушуну колдонууга сиздерге чакырабыз. Дагы да сонун сунушубуз бар сиздерге. 15-inde бизде амбассадорлуктан сырткары талдоо чебери дагы башталат. Азыр ал жөнүндө дагы сиздерге айтып берет. Караңыздар, Ызаткан Жусупова өзү ушундай сертификаттар. Мына амбассадор деген ушундай сертификатты Инна Тляшина өзүнүн печать полностью эмеси менен берет. Сиздер прям у вас мындай с открытой душой и сердцем, без чистой совестью вы будете уже сами работать в открытую. 6 ай сопровождение кылсак 3 ай бөлүк төлөө каралган. Дароо насаатчылык кылгыла, саткыла деп мен силерди заставлять этем. Надо будет, разборуңарды саткыла. Канча психолог мага келет, акылдуу, методикам кыйын дейт, бирок өзү сата албайт. Туурабы? Бул жакта менин дагы наставничествомду окуган айымдар келишти, потому что разборду кошуп алалы биздин насаатчылыкка, консультацияларыбызга деп отурушат. Так, караңыздар. Азыр талдоо чебери жөнүндө бизде 15-inde 2 курс тарталат, амбассадорлук жана талдоо чебери. Амбассадорлукта биз сиздер менен команда менен кошо биргеликте болобуз, да? Команда менен сиздер менен биргеликте болобуз. Анан бул талдоо чебери бул мастер разборов курсу тоже 2 айлык. Ал жакта дагы сертификат бар, ал жөнүндө дагы маалымат беребиз. Амбассадорлукта бизден подарок это фотосессия, общий фотосессия. Анан албетте, мисалы үчүн сиздер көбүнчө эле психологдордун запросу мага эмнени сүйлөйм сториске, рилске эмнени сүйлөйм, өзүмдү кантип сатам, консультациямды кантип сатам деген сөздөр.
У вас недостаточно знаний, чтобы поднять чек. Ретрит Дубайга, да. Хотите, с нами езжайте. Мы едем скоро в Дубай. Буюрса ретритке мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда биз менен чөйрө менен кошо биргеликте мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калыңыздар. Азыр болсо сиздерге талдоо чебери боюнча дагы маалымат Заткан Жусупова өзү берсин, Так. Амбассадорлукта мына бул бардык курстар, сертификат амбассадора көрсөттүм сиздерге. Бул ар бир курс өзү эле 200 миңден турат да, 200 андан дагы көп да. Мунун бардыгына возможность Инна Тляшинова өзү мүмкүнчүлүк берип атат, өзү возможность берип атат. Силер билесиңер, бата менен, кадимкидей колдоо менен ийгилик жаратыш бизге дагы сонун. С уверенной совестью дегендей да. Биз сиздерди колдоп атабыз. Келер замат дароо насаачылык саткыла. То есть менде эмне опыт бар, албетте, ушундай онлайн жолугушууларда эмне рилс сүйлөш керек, кантиш керек, бардыгын мен берем. Суроолорго жооп берем и так далее, да. И самое главное, силер өзүңөр разборлорду жакшылап үйрөнүп алып, я долгосрочно келем, разборлорду жазайм, дальше өскүм келет, насаачылык ачам, курс ачам деген ой бар болсо, анда сөзсүз түрдө именно ушул амбассадорлук сиздер үчүн. Амбассадорлук сиздер үчүн. Азыр сиздерге талдоо чебери боюнча маалыматты Заткан Жусупова берет. Азыр сиздерге слайдты ачып берейин. Презентация көрүнүп атат, талдоо чебери. Бизде 15 февралда айымдар 2 курс тең ачылат, башталат. Мастер разборов, то есть талдоо чебери. Бул кандай курс, канча турат? Азыр Заткан Жусупова өзү айтып берет. Затканчы айтып бересизби? Да, келгиле кыздар. Айымдар. Талдоо чебери бул биздин Академия мастер разборовдун негизги основасы. Трансформация курсунун негизинде абдан кенен кылып, прям 12 модуль менен трансформация именно талдоо чеберинен баштап мен окугам. Албетте биринчи окуганда мен үчүн көп нерсе түшүнүксүз болгон, бирок ошол эле учурда то, что надо аялга, үй бүлөгө, жашоого, мамилеге, ички дүйнөңө да эмне керек болсо бүт бардыгы акчаңа ошол эле учурда. Балаң менен болгон мамилең, ар тараптан 4 сферага жашооңдо эмне деген суроо болсо, бардыгына жооп берген курс бул мастер разборов. Биринчи уровень деп коет аны. Ата-эне тек программасы менен иштеген программа. Бул курсту биз сиздер менен 15 февралда талдоо чебери курсуна дагы дароо алып, ал жактан сиздерди биз өзүбүз командабыз менен сопровождение кылабыз. Мына 23-жылдан бери мен талдоо чеберлерин өздөрү үчүн талдоо жасаганга чыгарганмын. Бирок ал учурда дагы Иннадан уруксат болгон, бирок сертификат берилген эмес. Ошондуктан мен толук кандуу алгыла деген жарыяны айта алган эмесмин. Бирок күткөмүн ушул учурду мен угарым менен, 2 бутум менен, 2 колум менен чуркап эле бардым Иннага. Инна, мен алам. Мен ушуну күтүп атканмын уже канча жылдан бери, уже кыялдан мен канча жолу академияга жазганмын. Бизге разрешение бергилечи, пожалуйста, биз да элдерге үйрөтөлүчү. Анткени мугалим мындай кечкиле бир нерсени айта берсең, акырында өзүңдү попугай сезип баштайт экенсиң да. Уже бардыгын билем, ушунчалык бул методиканын майда чүйдөсүнө чейин билип калган үчүн уже мендей болуп башкаларды дагы үйрөткүм келип баштайт экен. Өзүң билгенден кийин, өзүң курсагың тойгондон кийин башкаларга да бергиң келип баштайт экен да. Анан Кудайга шүгүр, талдоо чеберлерин мына кечегиде бизнес насаатчылыктын 4-үнчү потогун чыгардык. Ал жакта уже кыздар бири-бирине элестеткиле 200 миңден, 100 миңден уже алып разбор жасап атышат. Бизнес разборду. Бир эле клиентти алып 200 миң сом менен иштесеңер болот. А мен бизнес разборду, бирок бизнес разбор ал кийинки деңгээл. Мисалы мен бүгүнкү күндө бир эле клиентти 1 миллион сом менен сопровождение кылам. Мага 1 миллион сом төлөйт. Мен ал клиент менен талдоо чебери менен жана бизнес менен иштешем. Бул реальный клиенттер. Алар менин бүгүнкү күндө бир тууган иним, Аяшымдын аялы, Азиза айым билесиңер да. Айнура былтыр менде сопровождение болду. Анан дагы ким? Да, 5 адамды сопровождение кылам. Результаттары 200 миң, 100 миңден, миллиондон ашык акчага чыгышты да. Бирок ошондо дагы сиздер талдоо чеберин биринчи кезекте окушуңуздар керек.
жогоруда Кундуз айым айтып атпайбы, эгерде сиз психолог болсоңуз, башка методикалар менен иштеп жүрсөңүз, бирок чегиңизди көтөрө албай жатсаңыз, кандайдыр бир күчтүү техникаларды кошкуңуздар келсе, вот талдоо чебери сиздерге, пожалуйста, чоң эшигин ачат. Ал талдоо чеберин үйрөнүп алгандан кийин бизнести үйрөнүп алсаңыздар болот. Бизнестен кийин сексуалити, вот, пожалуйста, да, сексуалити бирок чындыгында вот айрыкча аял менен эркектин ортосундагы сезимдерди, да, мамилени бириктирген ошол сексуалити курсу. Бирок пока азырынча мен сексуалити боюнча бир аз маалымат берем. Азыр талдоо чеберин айтайын. Талдоо чебери бул эмне жөнүндө? Бул биздин бала чактагы биз унутуп калган, бирок биздин нейрондук байланыштарда калып калган программалар жөнүндө сиздер өзүңүздөр иштеп, терең кирип, адамдын аң сезимине чейин терең кирип, подсознаниясына кирип, даже ДНК программасына кирип, ал жактан трансформация блокторун таап, динамика деп коет, блокторунун себебин, причинасын таап, аны трансформация кылганга үйрөнөсүздөр. Аны сиздер өзүңүздөр мындайча айтканда сертифицированный мастер болуп чыгасыздар. Мына караңыздар, биз уже талдоо чеберин элдерге сунуштап баштадык. Амбассадорлор ушу биздей кылып эле кайра талдоо чеберлерин алсаңыздар болот. Албетте өзүңүздөрдүн аудиторияңыздарга да. И биз талдоо чеберин 2 ай бою коштойбуз. Мен өзүм менден бирден разбор аласыздар. Андан сырткары куратордун жардамы менен разбор жасаганга үйрөнөсүздөр. Мына биз азыр бизнес насаатчылыкты буга чейин разрешение болбогон үчүн бизнес насаатчылык менен алып барып атканмын. Кыздар 1,5 айдан кийин, даже 1 айдан кийин уже разбор жасап атышат бири-бирине. Уже бири-бирине разбор жасашып, уже результаттары болуп, ажырашайын деген кыздар жарашып, прям бүт сонун результаттар болуп атат да. Өздөрүнүн, мисалы, Алина айым келди эле, Алина айым уже былтыр 0дон келген, быйыл машина алды, трехкомнатная квартира алып атат. Мамилеси өзгөрдү, атасын коюп берди. Ай, прям былтыркы Алина менен быйылкы Алина как будто 2 Алина да, бир башка дүйнөдөн эле келип калгандай эле да. Чынында курска сөз жок, бул прям мен бул курсту ушунчалык жакшы көрөм. Жаратканымдан сурап алгам, ошон үчүн эгерде сиздер деле бул жака жөн эле келип калган жоксуздар, талдоо чеберине келип, бул жактан 2 ай сопровождение, биздин сопровождениябыз менен окуп, сабактарды 1 жылга доступ алсаңыздар болот. Инна Тиляшинованын мастер разборов курсуна доступ аласыздар 1 жылга. Менин кыргызчалаган талдоо чебери курсума тартылган эң жогорку деңгээлде, ага да 1 жыл доступ аласыздар. Трансформация курсун белекке беребиз сиздерге 1 жылга. Жана Кундуз Таштанованын сатуу менеджери жана Instagram деген курстарындагы Кундуз Таштановадан белек аласыздар. Талдоо чебери курсу кандай өтөт? Курстарга доступ берилет. Жана жогоркуда айтылгандай да видео сабактар, практикалар болот. Жума сайын мен менен чогуу онлайн разборлорду мен башында бирден разбор жасап берем. Кийин уже мен дагы сиздерди карап туруп, давайте жасагыла деп уже үйрөтүп баштайм, коштойм өзүм. Бир жумада бир Кундуз Таштанова менен онлайн Zoom'дан жолугушасыздар. Жана бир жумада бир куратор менен онлайн разборлорду өткөрөсүздөр. Алар куратор сиздерди карап турат, сиздер өзүңүздөр разбор жасайсыздар. Андан сырткары айтмакчы, биз дайыма ретрит өткөрүп турабыз. Окуп аткан учурда сиздерге ретрит өткөрүп беребиз, жана фотосессияны да белекке кылабыз. Анан ретрит демекчи, ретрит эмне үчүн керек? Ретрит биздин эмоцияларыбызга керек. Эмоцияны биз көп учурда туура эмес чыгарабыз же чыгара албайбыз. Ретритте мен именно өзүм барып, прям кандай эмоцияны чыгарганды үйрөнөбүз. Эмоция бизге эмне үчүн керек? Анткени биздин эмоциябыз бул биздин акчаларыбыз да. Биз кубанганды билбейбиз, сүйүнгөндү билбейбиз, ачууланганды билбейбиз. Баарына эле макул дей беребиз. Вот именно ошол макул дей бергенде канчалаган энергиябызды биз басып сала беребиз. Мындайча айтканда, эмоция ачууланганды чыгарбаган, бул бутылканын ичинде турган, прям сыртка чыга турган энергияны, акчанын энергиясы, түрдүү энергияларды биз сыртка чыгарбай баса беребиз эмоция менен. Сүйлөбө, унчукпа, баспа, жылба деп. И анан акчаларыбыз көтөрүлбөйт. Канчалык биз эмоцияны чыгарганды үйрөнгөн сайын биздин акчаларыбыз ошончолук көбөйөт. Ретрит ошол максатта өткөрүлөт. Талдоо чеберинин баалуулуктары биринчи кезекте бул сөзсүз түрдө эле талдоо жасаш үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн дагы керек. Анан албетте бирөөгө жардам берип, ошол эле учурда акча табыш үчүн дагы керек. Өзүңүздү баалабасаңыз да, өзүңүздүн
талдоо чебери болуу өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз өз колуңузга алганыңыз менен барабар. Сиз ал билимди кайсы убакта кандай көйгөй болсо дагы эч кимден көз карандысыз өзүңүз чече аласыз. Мындайча айтканда мен айтып атпаймынбы, бир нече курстарды окуп келдим, өзүмдү тапкан жокмун, негедир бир нерсе жетишпейт. Барып сонун эле иштеп келесиң, анан эле чече албайсың. Бир жерге келип эле такала бересиң. Талдоо чеберинде вот эмне керек болсо сиздерге бардыгын аласыздар. Бул жакта Инна ушунчалык, мен кээде Иннанын сабактарын кайра көрө берем да, көрүп отуруп ушунчалык сонун жазылган, шедевральный деп койсо болот да. Мен бүгүнкү күндө мисалы классическая психологияны окуп атам, жаман эмес дебейм, жакшы, бирок ал жакта теория бар, умный сөздөр бар, окумуштуулар бар, бирок результат, трансформация. Мен аны кантип трансформация кылам, мен ал жактан кантип чыгам десең, алар билбейт, айта албайт. Ал жакта жок трансформация. Бул жакта акылдуу сөздөр азыраак, трансформация результатка дароо чыгара турган практика жүзүндө. Практический психологдор болосуздар да, эгерде талдоо чеберин окусаңыздар. Анан каалооңуздар менен албетте өзүңүздөр менен иштейсиздер. Мен мисалы үйдө кандай гана көйгөй болбосун, жолдошум менен көйгөй болсо дагы, балдарым менен көйгөй болсо дагы дароо разбор жасайм, дароо. 2 ай сабак жүргүзүлөт, 1 жыл доступ берилет да, талдоо чебери кыргызча сабакка, мастер сборов орусча Иннанын сабагына жана Иннадан сертификат аласыздар. 15 февралга чейин 150 000 сом, 50 000 сом до 15 февраля дейт, можно бронь 20 000 сом. 100 000 сомду 6 айга рассрочкага М+ чек кештүү менен алсаңыздар болот 6 айга. Рассрочка 15 мартка чейин, эгерде бөлүп төлөйм, майдалап бөлүп берем десеңиздер, анда 180 000 сом болот, 150 000 сомдун ордуна да. Бронь анда 15 февралга чейин 50 000 сом, 1 мартка чейин 50 000 бөлүп берсеңиздер болот да. 8 мартка чейин 50 000 и 15 мартка чейин 30 000. Бирок мен сунуштамакмын, бөлбөй эле төлөгөнгө ниет кылыңыздар, жок дегенде да. Бирок рассрочка бул да өзү дагы мүмкүнчүлүк. Мен өзүм чынымды эле айтайын, мен дароо эле миллион төлөп туруп эле мастеразовко барган эмесмин. Ал учурда мен өзүм цехте иштеткен бизнесмен болгонмун да. Бирок ошондо дагы билим үчүн акчамды салгым келген эмес. Мен үчүн 150 000 төлөш, ал учурда миллиондорду деле кармаган адам болгом, бирок 150 000 төлөш мен үчүн, чынымды айтайын, жалко болгон. Анан рассрочка алгам. Рассрочка алып окугам, бирок кийинки сексуалитини уже дароо эле акча алгам, анткени талдоо чеберинде уже трансформация болуп, оңой кой берип, дүйнөгө оңой берип, оңой кабыл алган, үйрөнүп калган үчүн уже сексуалитини сатып алгам да. Мастер сборовдон окугандар Иннанын өзүнөн сертификат алышат, Иннанын өзүнүн сабактарына дагы доступ алат. Именно курс мастер разборовка. Анан дароо биз сиздерди давай айтабыз да. Давайте разбор жасагыла деп уже биз сиздерди заставлять этип баштайбыз. Анткени мен өзүм дагы талдоо чеберине барганда мен иштемек эмесмин, элестеткиле, мени заставлять этпесе. Анткени биз заставлять эткенди жакшы көрөбүз. Эмнеге? Анткени бизди апабыз заставлять этип иштеткен. Ошон үчүн баарыбыз тең заставлять эткенди. Мисалы, мен эмне үчүн Кундуз менен жүрөм? Анткени менин апам Кундузга окшогон давай деген аял болгон үчүн мен Кундуздун давай дегенин күтүп отура берем да. Качан Кундуз давай дегенде кыймылдайм. Унчукпаса унчукпай отура берем. Как мышка бекинип алып да. Бияктан бирок китебимди окуй берем, сабагымды окуй берем, жумушумду кыла берем, бирок бекер отурбайм да. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк, чындыгында алыңыздар, пайдаланыңыздар. Анан эң сонун жаңылык, биздин бүгүнкү күнгө чейин талдоо чебери, бизнес насаатчылык курстарыбызда бизде 100гө жакын айым окуп келди. Мына 23, 24, 25 жылдын ичинде да 100гө жакын айым окуп келишти. Ал айымдар үчүн дагы биз эң сонун мүмкүнчүлүктү берип атабыз. Sexuality курсуна дагы доступ жана сексуалити курсун дагы баштайбыз деп чечим кабыл алдык. Эмнеге? Анткени биздин талдоо чеберин, бизнес насаатчылыкты окуган айымдар ушунчалык бизге дагы бергилечи мүмкүнчүлүк дегенде биз макул, сиздердин каалооңуздарды биз колдогонго дайым даярбыз деп Иннанын сексуалити курсуна доступ беребиз. Менин сексуалити курсум пока жазыла элек. Да, все хотят сертификат. Иннанын сексуалити курсуна ал жакта прям вау, сонун жазылган. Мен өзүм дагы прям
жыргап окуйм сексуалити курсун. Ал жакта сертификат аласыздар. Анан эң сонун жери Иннанын мисалы бизде талдоо чеберинде окугандар бар. Ушул жерден айтып кетейин, өзгөчө жакшылап көңүл буруңуздар. Эгерде сиздер ушул убакка чейин талдоо чеберин окуган болсоңуздар, анан сексуалитиге келсеңиздер, мисалы Алтынай айым талдоо чеберин окуган, азыр сексуалитиге келе турган болсо, да, биз мындай мүмкүнчүлүк беребиз. Баасы 150 000 болот. Бирок сиздер Иннадан талдоо чеберинин сертификатын аласыздар. Плюс сексуалитинин сертификатын аласыздар. Эки сертификат аласыздар. Анткени талдоо чеберин бизден окугансыздар. Ал жакта деле ошол эле программа, бирок сиздерге сексуалитиге келгендерге талдоо чебери Иннанын талдоо мастер разборов курсуна доступ берилет. Менин талдоо чебери курсума доступ берилет. Сексуалити курсуна доступ берилет. Иннадан 2 сертификат берилет. Элестеткиле 2 сертификат аласыздар. Мастер разборов болосуздар и сексуалити боюнча да сертификат аласыздар. Жана бизде бизнес насаатчылыкты өткөндөр бар. Алар талдоо чеберин дагы өтүшкөн, мастер бизнес разборовду дагы өтүшкөн. Алар сексуалитиге келе турган болсо, биз аларга Иннанын мастер разборов сабагына, мастер разборов сабагына, мастер бизнес разборов сабагына, сексуалити сабагына 3 сабагына доступ бердиребиз дагы, сиздерге 3 сертификат бердиребиз. Ушул убакка чейин ушул курстарды окугандар вообще прям жыргадыңар да силерчи. Азыр мындайча айтканда туура алар бизге анткени ошол акчаны уже төлөп коюшкан да. Ошондо 3 сабакты 450 000 болсо, сиздер азыр 150 000 төлөп келип эле уже 3 сертификатты дароо, прям сертифицированный мастер разборов, еще плюс сексуалити, бизнес, талдоо бардыгын алып чыгасыздар. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү азыр мурун окуп кеткендер үчүн ошондо 3 түрдүү доступ болот сиздерде. Бирок талдоо чеберине биз доступ гана беребиз, бизнеске доступ гана беребиз. Алар боюнча сиздер мурун окугансыздар да, ал боюнча да окуй бересиздер, Иннаныкын да окуй берсеңиздер болот. Бирок сексуалитини биз сопровождение кылабыз. Талдоону өзүнчө сопровождение кылабыз. Кааласаңыздар ал жакка деле кошулсаңыздар болот. Анан эң сонуну прям сертификат аласыздар. Бирок ошол эле 150 000 сомду төлөйсүздөр сексуалитиге, бирок 3 сертификат, 2 сертификат аласыздар да. Талдоо чебери окугандарга. Да. Бул Да, сунуш мурун только окугандар. Юсупованын талдоо чебери. Азыр мисалы үчүн 0дон окуй электер айтышы мүмкүн да, сексуалити это второй уровень, экинчи уровень. Талдоо чеберин окубай туруп нельзя сюда перейти. Сексуалити это, прям очень такой нелегкий курс. Анан даже бизден окуп кеткен талдоо чебери, бизнес, насаатчылыкты окуп кеткендерге гана тийиштүү нерсе. Биз ушуну кошуп кетели дедик, потому что записти көргөндөр дагы болот. Жөн эле ачып берип койбостон биз еще 2 ай сопровождение кылабыз. Биякта трансформация курсу, Ызаткан Жусупованын жаңыланган талдоо чебери курсу, менин курстарым. Биз менен жолугушуу. Общий бул жакта Ызаткан Жусупова менен 4 онлайн жолугушуу, 4 онлайн разбор. Мени менен да 2 жумада бир ушундай онлайн Zoom жолугушуу дагы болот да. То есть талдоо чебери, анан насаатчылык бүткөндөргө эмне үчүн бул сунушту биз киргизип атабыз? Өздөрү суранып атышат. Биз 2 ай талдоо чеберинде өзүбүз менен иштедик, өзүбүздүн бол менен иштедик, эми элге даярбыз, чыккыбыз келет деп атышат. Демек, ушул сексуалитини и плюс получается бул жакта Инна Тляшинованын сертификаттарын дагы алганга мүмкүнчүлүк. И сиздерге билесиздер, это даёт вам уверенность кадимкидей, сертификат. Мен канча психологдор келишти. Мисалы үчүн мен Иннадан окуганмын деп с гордостью монтип башын көтөрүп сүйлөшөт да, дайыма. Это всегда даёт уверенность. Поэтому я как оно есть сиздерге мына ачыгын айтып атам. Бул жөн эле сиздерге доступ Иннанын курсун ачып койбой, өзүбүздүн курстарыбызды да ачып, еще сопровождение, куратор менен жума сайын разборлор.
Кааласаңар жеке бренд боюнча, Instagram боюнча мен полностью разбор кылып, жеке брендиңерди полностью айтып берем. Мындай кылгыла, фотосессия, мындай рилстерди сүйлөгүлө деп мен менен онлайн жолугушуулар болот. Анан албетте ушундай сертификаттарды дагы алууга сонун мүмкүнчүлүк болот. Менеджерлерге кайрыласыздар, кантип бөлүп төлөсө болот, эмне рассрочка бар, баардыгын бул жактан айтып беребиз. Ооба, сиздерде отдельный чат болот. 15 февраль башталат бул сексуалити. Бирок мына сиздерге азыр дагы бир ирет айтып кеткендей, 2 сунуш болуп атат сиздерге. Сонун 2 сунуш. Бул сиздерге получается 2 сунуш, бирөөсү амбассадорлук, бирөөсү амбассадорлук болуп атат и талдоо чебери. Талдоо чебери 2 ай, амбассадорлук 6 ай. Талдоо чебери 150, рассрочка 180, амбассадорлук $6000 же болбосо сом менен бул 534 000. Азыр чыйып алсаңыздар болот. Немножко извиняюсь, что вот так пишу. И бул жакта 3 ай рассрочка бар, бөлүп төлөө. Бул жакта рассрочка кааласаңыздар 15 февралга чейин 50 000 төлөсөңүздөр болот, 100 000 кэш тую менен же плюс менен рассрочка алсаңыз болот. Же болбосо дароо эле төлөп койсоңуз болот. И сизге автоматический доступтар дагы ачылып, сизге дагы сразу дароо кетет. Бул жакта 3 ай бөлүп төлөө бар. Бул жакка дагы амбассадорлук, если уровень көтөрөм, чтобы продавать дорого, научитесь покупать тоже. То есть вот так работает энергия. Ты себя чувствуешь дорого тогда, когда ты сам покупаешь. Почему люди тебе должны платить дорого? Тебе нужно тоже научиться оплачивать эту сумму, да? И тем более без сопровождения кылып атабыз. Сызаткан Жусупова өзү кандай разбор жасайт, үйрөтөт. Талдоо чебери 2 ай. Бул жакта дагы Иннанын сертификаты бар. Бир сертификаты, мастер деген сертификат аласыңар. Биякта баардык курстарына доступ и баардык курстарына доступ жана эме болот. Сертификат амбассадора. Сертификат амбассадора. Дагы да биз менен жолугушуп, дагы суроолорубуз бар десеңиздер, азыр сиздерге суроо бергенге мүмкүнчүлүк беребиз. Жана андан сырткары дагы ушул пятница күнү сиздер менен биз Мой хотел деген жана Чүй Карпинкадагы отелден сиздер менен жолугушабыз ушул пятница күнү саат 12-де. Кофе брейк, ичинде кофе, чай, самсы, блинчики бар. Чисто сиз биз менен жолугушуп, ошол жакта 4 саат болууга мүмкүнчүлүк, болгону 500 сом 30 айым келе алат. Бул эксклюзивдүү сунуш айымдар. Это эксклюзивное предложение не для всех, для избранных. Эксклюзив для избранных. Кто хочет расти, спецпредложение болуп атат да. Заткан эже хотела $10 000, конечно, но мы учли все это. Поэтому очень хорошее предложение именно өсөм дегендерге. Силер 10 айымды 100 000ден алсаңар эле 600 000 болот экен. 5 айымды, макул 5 айымды 50 000ден алыңыздар, эмки айда 5 айымды 50 000ден алыңыздар. 2 айлык серия разборовка. Все. Сиздер өзүңүздөр дагы окуучу алганда такшалып денеңер менен баардыгын кабыл аласыздар. И тем более биз сопровождение кылып атабыз. Ызаткан Жусупова мына өзү үйрөтөт. Кандай разборлорду кылат? Мен Ызаткан Жусупованы команда менен кандай иштешип атам? Сатуу менеджерлерге канча процент берем? Канчаларды мотивация берем? Кантип СММщик менен иштеш керек? Кантип мобилографтар менен туура рилстер тартыш керек? Вот все, что кандай мына 5 жылдан бери Ызаткан Жусупованы чыгарып атабыз, анын баардыгын мен айтып берем, кааласаңыздар. Дагы кандай суроолор бар? Келиңиздер, суроолорду бериңиздер. Анан биздин келечектеги пландарыбыз Кудайым буюрса көп. Биз Кыргызстан менен эле чектелип калбайбыз. Биз уже орус тилдүү аудиторияга чыгып баштаганда орус окуп каласыздар, айтып коеюн деп эле. Ошон үчүн пока кыргызча мүмкүнчүлүк болуп атканда, кыргыз тилинде сопровождение кылып атканда окуп алыңыздар. Чындыгында мен бул методиканы эч ким менен чектебейм. Ким келем десе окуй беребиз. Биз академия менен иштешип аткан үчүн ал жактан дагы бизге аябай көп сунуштарды беришет, лидтерди беришет. Мурунку мастер разборовдор дагы аябай көп. И аларга дагы амбассадорлук менен иштешкенге дагы сонун мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Алар менен дагы мен окуп байланышып атам, байланышта болуп атам. Эгерде сиздер дагы жок, мен Кыргызстандан башка, мисалы Россияда жашайм, мен орустар менен иштешким келет, же Америкада жашайм, англисче иштешким келет, же башка мамлекеттемин, башка тилде иштешем десеңиздер, пожалуйста, анткени Иннанын азыркы максаты именно Америкага англис тилинде, Европага полностью по всему миру таркатып аткан учуру. Ошон үчүн
азыр кыргыз тилинде мүмкүнчүлүк болуп атканда алып калыңыздар. Мен сиздер менен амбассадорлор менен иштешип жаткан учурда сиздер менен 7 чакра боюнча кыргыз тилинде иштешем, кыргыз тилинде сүйлөшөм. Бирок сабактарды Иннаныкы менде кыргыз тилинде сабак 1 чакра талдоо чебери. Анан бизнес насаатчылык гана кыргыз тилинде берилген. Сексуалити боюнча калгандары уже пока орусча. Бирок мен сиздер менен сабак өткөндө талдоо жасаганда кыргызча өтөм. Анткени мен бул методикада 21-жылдан бери кыргыз тилинде бүт бардыгын берип, аябай жакшы түшүнүп калганмын. Ошон үчүн сабактар кыргыз тилинде болот. Баары кыргызча болобу дейт. Да, Суроо көбү берсек кыргызча. Да, бериңиздер сурооңуздарды. Ызаткан кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мен Жакшы. Раушан. Күндүз саламатсыңбы? Мен ойлоп атам да, мына ар бир сертифицированный коуч болобу, могу иш боюнча, допустим, бар бири өзүнүн бир методикасы менен, өзүнүн ичинен чыккан бир методиканы коюп, анан иштейт, мисалы эл менен иштейм деп пландайт. Ошондо мисалы сен ызаткан баягы тренажердо аудио менен берип атпайсыңбы сабактардычы? Биз кандай кылабыз ошону? Биз дагы ошондой кылышыбыз керекпи? Мисалы разбор кылыш үчүн именно ошону колдонуп атасың, эмне жанагыны аудио тренажерлорду, ошол сыяктуу баягы Да, эгерде мотивироваться сизде бериш үчүн тренажер биз болгон кандай болсо, кылабыз? тренажер караңыз, сиз эгерде талдоо чеберине келген болсоңуз, ал жакта талдоо чеберинде кантип талдоо жасайсыз, кантип разбор кыласыз, бүт бардык техникаларды биз үйрөтөбүз. Ал жакта сабакта дагы үйрөтүлгөн, сабакта дагы берилген. Кошумча сиз тренажерду сатып алган болсоңуз, тренажердун ичинде дагы эмне деген ситуацияда эмне менен иштеш керек кошумча дагы маалымат берилген. Эгерде сиз сатып алсаңыз тренажерду, меникин же Иннаныкын да, анда ал жактан дагы алып, өзүңүздүн талдооңузда, өзүңүздүн жумушуңузда колдонсоңуз болот. Толук акыңыз бар. Сиз деген сатып алгансыз. Анда талдоо дегенде өзүнүн техникасы бар экен, ошону колдонуп биз чыгара берет экенбиз да. Анын өзүнүн техникасы бар да. Именно талдоо чебери курсунда биз 2 ай бою сиздерге биринчи жасап беребиз, экинчи уже сиздерге үйрөтөбүз. Давайте жасаңыз, муну кылыңыз, тигини кылыңыз деп сиздерди именно талдоо жасаганга үйрөтөбүз талдоо чеберинде. Өзүңүз окуган үчүн, жасаганды үйрөнгөн үчүн анан сиздер аягында Иннанын Академия мастер разборовдун кураторлоруна экзамен тапшырасыздар дагы, ошол жактан экзаменден өтүп, анан сертификат аласыңар. Жөн эле мейли келбесең деле эме деп эч ким сертификат берип койбойт ал жакта. Биз Ооба, эми өзүбүз адам экзамен иштеп тапшырып аткандан алганбыз кийин, Да. эл менен иштеп аткан адам менен иштеп аткандан кийин анын сөзсүз түрдө жоопкерчилиги болот да. Анда мен түшүнүк методикалар болот. Себеби бири базировать этиш керек да бир эмеге. Да. Ар биринин өзүнчө. Мисалы акча менен кандай иштеш керек, карыз менен кандай иштеш керек, ашыкча салмак менен кандай иштеш керек, мамиле менен кандай иштеш керек, иерархия менен прям бүт бардыгы кенен берилген. Сертификат бергени жакшы экен. Себеби биз 5 сертификат эле окудук го. Мисалы Ызаткандын көп эле сабактарын окудум. Да. Жакшы, рахмат жооп алдым. Автордун өзүнөн аласыздар. Талдоо чеберинде өзүңүздөрдүн разборуңуздарды, инстаграмыңарды упаковка кыласыздар. Жана ошол талдоону, разборду сатканды дагы биз мындай прогрев берем, ошону кылып кетсеңиздер, разборлоруңарды сата аласыздар. Бир разбор минимум 5000 сомдон өйдө. Билесиздер, Анан амбассадорлукка келгендерге дароо насаатчылык деген кандай? Мисалы үчүн бул жакта кандай суроо бердиңиз? Мисалы үчүн кандай курс жазам, мен да ошондо практика кыламбы деп атасыз. Вот эмне билим мээңизге сиңирип алсаңыз, кааласаңыз ошону анан мындай, когда ты сама рожаешь, сонун кетет да. Когда ты рожаешь, ошону ичиңен үйрөнүп, ичиңен тууп, кадимкидей монтип чыгарсаң, вот бүт ушул Иннанын жашынакай орус тилиндеги курстарын Ызаткан Жусупова өзү түшүнүп, денеси менен, полный мээсинен түшүнүп алып, анан кыргызча родила да, тууду өзү. Рожает. Когда ты сама рожаешь. Жашоомдон, башымдан өткөрүп, бүт бардыгын аркылуу өткөм мен, да. Да, когда ты сама рожаешь, это твой ребенок, и ты за него готова все сделать. Но вот прям классно, да, силерге мүмкүнчүлүк болуп атат, элестеткиле, кыргыз тилине которулган даяр сабактарга да доступ. Анан алардын ичинен эмнени мээңерге сиңирдиңер, видео сабак калсаңар, видео сабак жасайсыңар же насаатчылык. Насаатчылык деген эмне? Насаатчылыктын 2 түрү бар.
бир разбор эмес, бир разбордон өзүңүздөр билесиздер, эми ошончо бир консультация. А 2 ай сопровождение, ошончо жума сайын разборлор же болбосо жума сайын 2 онлайн разборлор кылып сатсаңыздар, это более эффективно. То есть 2 ай жетелеген менен бир разбордун айырмасы чоң. Демек силер онлайн же VIP, онлайн же жандуу кылып туруп, ошондо эле серия разборовду насаатчылык кылып дагы сатсаңыздар болот. Мисалы үчүн бир разбор 5000 болсо, 2 айга 50.000, ичинде 8-9 разбор десеңер, клиентке выгодно. Ошон үчүн ошол разборду достойно кылып, ошол чектерди акырындык менен экологично көтөрүш үчүн сиздерге билим керек, практика керек. 5 жыл мурун менин насаатчылыгым 15.000 сом болчу. Азыр 200.000. Демек 5 жылдын ичинде экологично улам билимдерди алып, практика кылып өсүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Кандай дагы суроолоруңуздар бар, айымдар, бериңиздер, келиңиздер. Суроо бар менде. Берсем болобу? Болот, Шахиза эже, келиңиз. Ата, кандайсыздар? Бул учурда да мен аябай күткөм, Аллага чексиз мактоолор болсун. Аябай күткөм, аябай көз жаш төгкөм. Бишегиз төрөгөндөй эле сүйүнүп атам. Сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан мен 8 жылдан бери жеке өнүгүү тренери болуп, анан кийин өзүмдү чыгара албай калганыма мен күйүп, выгорание болуп калгам, дала ыйлагам да. Бирок Кундуз айткандай, ошол кыйынчылык, кризис ыйлардын артында мен жашоомдо же өзүмдүн курсум чыгып уже жарыкка чыгып атат деп мен азыр деле ыйлагым келет да. Анткени көп сыноonu көргөм. Ошол. Анан муну укканда мен ыйладым. Муну укканда ыйладым. Себеби дегенде бул аябай пайдалуу. Мен 200 шакирт чыгара алам. Анан азыр суроо мындай да, 15 адам алсам, мисалы мен амбассадорлукту окугум келип атат да. 15 адам алсам, аларга сертификат берем деп айтып, эме Иннадан сертификат аласыңар деп айтсам болот да турабы? Инна Тилашевнадан Алардын ошондо затканча ошондо, ал мисалы үчүн мына Шахиза эже 10-15 алса, 100.000ден 15 алса, канча болуп калат? 1,5 миллион. Ар бирөөнөн биз Иннага дагы акча төлөшүбүз керек да, ошону дагы айта кетсеңиз. $500 деп атасызбы? Ошону ар бирөөнөн мен жогоруда бул боюнча дагы маалымат бердим. Азыр Шакизанын суроосуна жооп берип дагы айтайын. Шакиза айым биздин мастер болуп, менин сабактарыма катышып 21-жылдан бери окуп келген айым. Аракети аябай чындыгында күчтүү, молодец, токтогон жок. Только вперед, вперед деген айым. Мындай да, 15 мастер алдыңыз да. Сиз 15 мастер алганда Иннага биз ошон үчүн сабактын баасын 150.000ден кылгыла деп сунуштайбыз. Ал менин сунушум. Бирок Кундуз айтып атпайбы, башында ишенич кичине келиш үчүн жок дегенде 50.000ден баштагыла деп. Эгерде 50.000ден баштасаңар, Иннага $500 сертификат үчүн бересиздер дагы, өзүңүздөр эчтекеси жок каласыздар. Бирок ошол 10 айым келгени 10 айым кийинки уровеньге, мисалы сексуалитиге или бизнеске өтпөйбү, аны биз айта албайбыз да. Эгерде өткөрөм, мисалы эгерде дароо и бизнеске и аны өзүңүздөр кийин амбассадорго келгенде алла майда чүйдөсүн дагы айтып берем. Кааласаңыз бизнес менен эгерде амбассадорлорго жооп да бул. Мисалы сиз бир эле учурда бизнести, мисалы мен ошондой кылгам да, талдоо менен бизнести экөөнү кошуп туруп, бизнес разбор деп туруп 200.000ден 250.000ден насаатчылык чыгаргам дагы адамдарга бир сертификат бергем. А сиз эгерде азыр ошондой кылам десеңиз, анда бизнес менен талдоону кошуп туруп, бизге бир окуучуга $500 төлөйсүз. Сиз кайсы курска десеңиз, биз ошол курска доступ бере беребиз. Эгерде сертификат десеңиз, анда только через Инна аркылуу. А биз өзүбүз сертификат акыбыз жок азыр. Шахиза айым, сизге я как эксперт могу порекомендовать, делайте два тарифа. Без сертификата и с сертификатом. Баары эле сертификатка может кааласуу жок болушу да мүмкүн да. Ошон үчүн делайте два запуска. Сертификат албагандар талдоо жасай албайт. Аны дароо айтышыбыз керек. Анткени ал экологично болот. Да, өзү үчүн үйлөнөм дегендер, да, можно без сертификата. Два тарифа делайте, я вот мындай кылсам болот да. Бирок анда караңыздар, эгерде сиздер сертификатты жок алсаңыздар, биз Иннанын сабактарына доступ бере албайбыз. ооба, доступ жок болот Иннага, өзүңүздүн гана. Өзүңүздүн насаатчылык. Да, өзүңүз гана окутасыз. Ошондо мындай да, мен 15 айым алсам, аларга ар бирөөнүн 15өөнөн сиздерге сертификат алам десе $500 төлөп берем. Анан Инна Тилашевнанын бир жылдык курсу аларга доступ болот. Алардын курсу. Иннанын да
караңыз, эгерде сиз бир окуучуга $500, 15 окуучуга $7500 төлөсөңүз, сиз Иннанын бүт бардык сабагына бир окуучуга доступ ачып бере алат. Бирок ал сиздин каалооңуз менен ачылат. Сиз мисалы талдоого гана алдым десеңиз, талдоого гана ачып берет. $500 төлөгөнүңүз үчүн. $500 төлөгөнүңүз үчүн 10 сабак ач десеңиз, 10 сабагын деле ачып коет. Бир окуучуга 10 сабак тең ачылат. Бирок сиз аны өзүңүз айтасыз. Мисалы сиз насаатчылыкты алдыңыз, талдоону эле алдыңыз да. Талдоону биринчи окутайын, анан калганын көрөм десеңиз, талдоону гана сизге өзүнчө канал ачып туруп, окуучуларыңызга өзүнчө сабактарга доступ берип коет. Болду. А кийин дагы, например, бизнес дей турган болсоңуз, анда бизнеске дагы доступ ачып берет. Ал сиздин каалооңуз менен болот. Сиз бизге айтасыз, биз ошол боюнча доступ ачып кете беребиз. Эң башкысы ар бир окуучуга $500 төлөйсүз сертификат алыш үчүн. Анан ар бир окуучуга биз сертификат бердирип кете беребиз Иннадан. Биз бербейбиз сертификат. Анан сиз мисалы узатканча сиз окуткандай кылып, мен өзүм 2 ай өзүм окутам, аларды өзүм сабактарымды берем. Өзүңөр да, Инна только курсуна сопровождение берет, мен дагы только курска сопровождение алып берем. Силердин окуучуңарды силер өзүңөр сопровождение кыласыңар, өзүңөр окутуп, өзүңөр чыгарасыңар. Мисалы Анар эже мага келди, ал 150 миңге окуп атат, $500 мен сизге бердим да узатканча. Анан ал Анара эжеге мен мынтип айтсам болобу? Сен өзүң жасасаң болот разборду, элге да жазасаң болот, акча тапсаң болот. Сразу окууга келгенде разбор кылганга мен коштоп турам, үйрөтөм 2 ай. Сразу бул акчаны таап алсаң болот деп айтсам болобу? Ооба, болот. Түшүнүктүү. Анан полностью мен үйрөтүп чыгарасың. Амбассадорду сатып алсам 6 ай болот экен сопровождение. Анан февралда 24-25 жол кире тамак ашын өзүм төлөйм, жильосун. Калганын билет сиздерден болот да, ушундайбы? Февралда эмес. Ретрит азыр 24-25 Иннанын ретрити, Иннанын өзүнүкү. 5 апрелдеги ретрит амбассадорлордуку. Аны биз уюштуруп атабыз. Ал жакта биз выступать этебиз, сахнага биз чыгабыз. Генеральный академиянын генеральный амбассадорлору чыгат. Биз чыгып сахнада биз болобуз, ошол жака биз белекке беребиз амбассадорлорго. Апрелдин 5-ине барсаңар. Биз катышуучу болуп барсак болот да, укканга. Силер катышуучу болуп билетин именно ретритке киргенге билетти биз белекке беребиз амбассадорлорго. Бирок ал жака талдоо чеберлери деле барса болот. Жол киресин таап, жатаканасын таап алып эле бара берсе болот. Биз менен чогуу биргеликте бир отельде, бир комнаталарга жакын болуп, талдоо чеберлери только өздөрү төлөп калышат. Ретрит $300 бая, по-моему, $300 и барып келген 2 күн же 1 жумабы? Барып келгени антимти бир жумага барып калат. Эгерде амбассадор Анан кундуз сага суроо, сен насаатчылыгыңа окуйм деп жүрбөдүң беле? Өзүң 15-инде башталат дегенчи. Ошол бияка эгер амбассадорго окуп калсам, ошол эле курсту бияктан деле окутасыңбы? Так ошондой кылып эле. Жума сайын сиздер менен личный бренд, онлайн сатуулар деп Zoom'дан ушинтип отуруп алып сабак өтөм 2 сааттан. Анан суроолоруңарды ошол жактан дагы берсеңиздер болот. Шахиза эже, вам выгодно сюда идти. Используйте этот шанс и этот. Потому что бизде мындай да, 6 айлык менен токтоп калбайт, дальше дагы чыгарам окуучуларды деп да. Сиз людей можете легко собрать, я же вас знаю. Дальше дагы 1 жылдыкка калам десеңиз, кала бересиз дальше. Потому что негизи амбассадорлук 1 жылдык да. Анан биз пока 6 айлык деп койдук да. Ошон үчүн сиз дальше жумуш сонун кетип атса, дальше калам, иштешем десеңиз, только через нас можете выдавать ученикам. 6 ай бүткөндөн кийин дагы ушинтип окуучуларым алып атат, ушундай десеңиз, пожалуйста, келе бересиз да. Анан мен бул жакта бармын дедим, жана курстарыма доступ ачып бердим. Сатуу менеджер курсума, алгоритм запусков, продюсерлик жумуш кандай, курс кантип ачыш керек, сурап атпайсыңарбы араңардан? Кантип курс ачам, арзаныраак акча кетирип, кымбат акча кетириппи, аудиобу, видеобу? То есть ошол менин Get курста сабактарыма доступ ачып берем 1 жылга. Пожалуйста, көрүңүздөр, кантип сатыш керек, кантип Instagram алып барыш керек, блог алып барыш керек. Ошол жакта доступ бар. Ошол жака доступ алып көрсөңүз болот. Алгоритм запусков 3 курска, алгоритм запусков, курс кантип ачат, продюсерлик жумуш деген кандай, кантип продюсери жок иштейм, сиз продюсери жок эле иштегенди үйрөнүшүңүз керек.
Экинчиси бул жанагындай SMM, сатуу, Инстаграмда кантип сатыш керек, прогревтер бар, рилс кандай тартыш керек, шаблондун баарын киргизип койгом. Ошол эле шаблон менен Ызаткан Жусупованын рилстерин чыгарамын. Ошону мына шаблон, ушу менен эле Ызатканча меңиз рилс тартыңыз деп айтам. Ошондой эле ошол нерсени баарыңыздарга доступ берилет ошол жакта. Талдоо чеберинде сурасаңыздар дагы берем. И амбассадорлукта албетте. Амбассадорлукта тыгызыраак иштешебиз. Ызатканча жума сайын 2 жолу чыгат, мен аякта жума сайын чыгам. А талдоо чеберинде 2 жумада 1 жолу Zoom'га чыгам. И албетте, конечно, чатта биз барбыз, өзүбүз сүйлөшөбүз. Талдоо чеберине орундар чектелген. Бул как насаатчылык сыяктуу ушундай проект, билесиздер, это не для всех дегендей. Только такой эксклюзивный проект. Эксклюзивный. Сиз мына түшүнгөн үчүн 2 руками, 2 ногами уже захватили, да, айтып атасыз, вау, это классно, это моё деп. То есть сону мүмкүнчүлүк болду. Да, Ызатканчеге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанга именно первая, да, Кыргызстанда жалгыз генералдык ушундай амбассадор алгачкы болуп келип, мына канча мына психолог, коучторго дагы сону мүмкүнчүлүк түзүп атышат. Түзүп берип атат. Мына араңыздарда дагы записти көргөндөр бар. Элестетиңиздер, мисалы үчүн дароо барганда орустар курс ачып коет, болду. А биякта сиздер биз менен жандуу жолугуша аласыздар. Жандуу көрө аласыздар. Еще онлайн кыргыз тилинде курстар, еще мен бул жактачы. Түшүнүп атасыздар, баалуулардын баары. Анан Всё, 15 адамга жанагы наставничествону сатыш үчүн фишкаларды бере аласыңбы? 15-ине чейин мен акча табышым керек да, сатышым керек да, ужечи даярдашым. Кандай жардам бере аласың, Кундуз? Бүгүнкү күнгө чейин Кундуз мени коштоп келе жатат, өзүңөр көрүп атасыңар. Ал жакта эгерде амбассадор болсоңор, курс сатканга да мүмкүнчүлүгүңөр бар. Трансформация курсу сыяктуу өзүңөр бир ат менен коюп туруп, ушул эле трансформация курсун же Иннанын 10 основ курсун же Иннанын мастер исполнения желаний дегенди берсе керек. Анысын же дагы башка курстарын карап туруп эле өзүнчө бир курс кылып чыгарып туруп эле, эң башкысы элге пайдасын тийгизе турган, элге пайда бере турган экологичный, таза курс болуш керек. Болот, амбассадор курс чыгара алат. Андан сырткары амбассадор эмне кыла алат? Мына бүгүнкү күнгө чейин Инна Кундуз Таштанова мага бүт бардык. Мен мисалы өзүңөр билесиңер, Кундуз Таштанова менен иштешкенге чейин мен трансформация курсун башында 30 адамга саткам, кийин 5-6 эле адамга сатып калгам. Азыр бизде трансформация курсун 600 000 адамга чейин окушат. Анын бардыгын именно ошол Кундуздун фишкаларынын жардамы менен чыгып атат да. Анан эң башкысы жерде деген аянбаш керек, детская позицияга түшпөш керек, жертва болбош керек. Мен Кундуз менен иштеш баштаганда канча жертва болуп, үйдөн страдать этем го, жана эле ыйлагым келет элестеткеле. Чындыгында жаңы уровеньге чыгуу, жаңы жашоого өтүү бул оңой эмес. Аябай стресс, депрессия болосуңар. Но колуңарда разбор деген бар, колуңарда практика деген бар, колуңарда сабактар бар, жаныңарда мен бар да, жаныңарда Кундуз бар. Мен ушинтип атам, тигинтип атам десеңер, биз давай муну кыл дейбиз дагы, айтып берип турабыз, колдоп турабыз, команда менен колдоп турабыз. Группанын ичинде иштешип турасыңар, өзүң жалгыз өзүң менен өзүң күрөшкөн эң жаман. Анын ордуна бул жактан дайыма бизден жардам сурасаңар, бүт бардыгын беребиз. Кундуз азыр эле айтып атпаймынбы, берем, ошол боюнча эле чыгарасыз. Силер ошол боюнча эле чыгара бересиңер да, биринчисинде аз болот. Мисалы биздики сторис меники бир күндө аябай көп болсо бир 600 просмотр болот. А так 300, 200. Но адамдардын санын көрүп атасыңар да. Курска мисалы жашоо өзөгүнө бизде азыр 600дөн ашуун адам окуйт. А сторис менен тиякта да эң башкысы сен барсың. Элге баалуулукту жеткиргенди Кундуз билет. Рахмат, Алла разы болсун. Сизге суроого жооп, бронь кылыңыз. Сизге WhatsApp'та могу подсказать, пару фишечек дать, как это сделать. Самое главное, жоопкерчиликти өзүңүзгө алып, то есть мен сизге продюсер эмесмин да, ошондуктан жоопкерчиликти мен опытымды бергенге даярмын, готова поделиться секретами, фишками. То есть биринчи шаг, экинчи шаг, үчүнчү шаг деп айтам, ошону кылып, аткарып кетишиңиз керек. И ошол жактан дагы аракет кылып, өзүңүз дагы талпынышыңыз керек. Эң негизгиси. Биякта суроо болуп атат. Саламатсызбы? Талдоо чеберинде окусак, анда да өз курсубузду түзө алабызбы дейт. Талдоо чеберин окугандар курсун түзө алат, ооба, бирок насаатчылык алып бара алышпайт. Насаатчылык алып бара албайсыз. Ал жакта бир-эки эле курс доступ. Мастер разборов, талдоо чебери. Эми трансформацияны белекке беребиз. Мартта кайтарым байланышы менен окуганга подарок будет от нас, да? От нас подарок.
Да. 1 жылга трансформация курсу береке берилет. Да. Насаатчылык алсаңыз дагы Иннага амбассадор боло ал үчүн амбассадор болуш керек. Эгерде насаатчылык алсаңыз амбассадор алып болгонуңуз жакшы лучше. Бирок амбассадорлуктун пайдасын, көп мүмкүнчүлүктөрүн түшүнгөн адам амбассадорлукка аябай сонун мүмкүнчүлүк. Мен ошон үчүн жок Кундуз давай $10.000 1 жылга сопровождение кылабыз деп аябай прям берилсем, Кундуз жок жаткан жер Кыргызстандын айымдарына аябай жеңилдик берели деп биздин аябай прям монтип келгендеги баабыз ушул болду да. Себеби бул жакта жөн эле доступ берип коет. Сопровождение, мен, Кундуз, прям прогрев аябай сонун мүмкүнчүлүк. Баалуулугу чындыгында чексиз, тем более почти 1 жылда сопровождение. Смотрите, талдоо чебери деле жакшы курс. Бул жакта келсеңиздер болот. 2 ай окуп, мастер разборов деп Инна Тляшиновадан сертификат аласыз. Минимум разборлорду дароо окуп атып, дароо разборлорду жасап баштасаңыз болот. Онлайн 2000, жандуу 5000ден өйдө. Элестетиңиз, күнүнө разбор жасасаңыз, сиз уже күнүнө онлайн разборлорду жасап, такша алып, практика кылып, плюс еще акча да таба аласыз. Это круто. Талдоого да келиңиздер. Талдоо чебери бул мастер разборов. Инна Тляшиновадан мастер разборов деп сертификат аласыз. 1 жылга доступ, талдоо чебери кыргыз тилинде заткан жемина жапжаңы талдоо чеберин видео сабак кылып, сонун кылып даярдап койду. Трансформация курсу кайтарым байланыш плюс 1 жылдык доступ. Менин курстарыма доступ, элестетиңиздер. Анан сонун мүмкүнчүлүк да, разборуңузду сата аласыз. Серия разборов сатсаңыз болот. 1 разбор 5000, 3 разбор алсаң 9000 или 10000 деп койсоңуз кандай сонун сунуш, То есть 1 разбор эмес, 3 разбор, 5 разбор мынча сом деп сиз сата аласыз разборлоруңузду. Сонун мүмкүнчүлүк сизге. Анан Мисалы талдоо чеберин окуп келгендер деле, менде кандай болгон? Мен талдоо чеберин окуганмын. Биринчи талдоо чеберине эле келгенмин. Талдоо чеберине келип, мен дароо план жазганмын. Максат жазабыз го биз дароо эле. Bir günde 3'ten разбор кылсам 5000 сомдон 15000 сом болот. Bir жумада 20 күн кылсам элестеткиле. Bir günde 15000 сом иштесем, bir жумада 20 күн разбор жасасам 300.000 сом табам деп бүт бардыгын прям пландап жазып койчумун да. Анан кошумча трансформация курсунда мынча чыгарсам, мынча адамга сатсам, бул менен мындай иштесем, ошонун бардыгы меники ашыкчасы менен аткарылган. Ошон үчүн талдоо чебери дагы жок эле дегенде айына жок, эми бүгүн эптеп мындай эле кылайынчы, жаным кыйнабайынчы деген адам талдоо чеберинен 100.000 спокойно эле таба алат. А так 300-400.000 спокойно чыкса болот. Мен талдоо чебери менен иштеп жүргөн учурда 500.000 чейин чыккам. Кошумча трансформация курсу менен. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Суроолор жок болсо, Zoom'ду жыйынтыктасак болот. Айымдар, караңыздар, дагы да суроолор берсеңиздер болот. Бул жакта группада менеджерлер бар. Менеджерлер менен жекече чалышып, байланышып, оплата боюнча полный программаны алып, макеттерди дагы алсаңыздар болот. Андан сырткары өзүбүз менен жолугушууга чакырамын барыңыздарды. Бул 5-күнү жума күнү саат 12-де биз 3-4 саат биргеликте болобуз. Кофе брейк, кофе чай, ичинде самсы, блинчики, все включено, болгону 500 сом. Ошол жашнакай сонун отельге өзүбүз Ызаткан Жусупова жана мен болуп сиздер менен болобуз. Астыңыздарга полный распечатанный материалдарды дагы беребиз. Дагы да кандай майда чүйдө суроолор болсо, биз менен жолугуп да берсеңиздер болот. Ушул жума күнү гана ушундай сонун жолугушуу болот. Келиңиздер, дагы суроолор барбы же жокпу суроолор? Биз менен сонун жолугушуп бериңиздер. Келиңиздер, суроо бериңиздер, айымдар. Кандай сиздерге жактыбы биздин сунуш? Эмнеси жакпай атат? Эмнеси түшүнүксүз болуп атат? Кандай сиздерге суроо болуп атат? Кандай болуп атат сиздерге? Сиздерге жактыбы негизи биздин проект? Амбассадорлук, талдоо чебери проект жактыбы? Кайсы отель дейт? Чүй Карпинка мой хотел. Чүй Карпинка Билайндын зданиясы, Чүй Карпинка 1000 мелочей. 1000 түркүм бар го, ошонун эле жанында эле турат. Здание, отель. Чүй Карпинка. Мост. Түшүндүк, Общий курс канча дейт? Кайсы отель? Общий курс канча? Түшүнбөдүм. Общий курс кайсыл курс? Общий курс менимче Иннанын жалпы курсун айтып атат окшойсуңар, Иннанын жалпы курсу да амбассадорлук сыяктуу эле, бирок студенческий деген дагы өзүнчө тариф бар. Бизде ал жок, бирок биз эгерде жок мен дароо бардык курсун сатып алам десеңиз, анда ар бир курсту 150 миңден эсептегенде 10 курс 1 миллион, 1,5 миллион болот да. Бирок $5000 сатып алсаңыз болот.
Анда биздин качан ошол уровень сопровождения болгондо ошого катышып кете бересиз. Айымдар, силерге талдоо чебери жактыбы же амбассадорлук жактыбы? Сиздерди сатып алууга эмне кармап турат азыр? Айтыңыздарчы, келиңиздер, ачыгын. Жаш өзөгү трансформация курстарынан амбассадорго сразу өтүп кетүү оор болбойбу дейт. Амбассадорго эгерде сиз трансформация курсун жакшы билсеңиз, анда амбассадорго өтсөңүз болот. Анткени талдоо чебери трансформациянын аябай кенен жайылган форматында. Суроо берсем болобу экен? Студенческий 7 эмес, студенческий 10 уровень. 10 сабак. 7, 8, мындай 9, 10. Акча эле Кундуз, мен мындай деп Ооба. түшүндүм да. $5000 сатып алабыз. Иннанын сабак эмесин, сертификат, эмесин, бирок направление 3 эле жактан болот а ошондо? Талдоо Алтын чебери. Направление 10 сабак. Эгерде студенческийди алсаңыз, анда 10 сабак аласыз. Кайсылар айтып берейинби? Жок, $5000 деп атабыз го. Ошондо сертификат 3 сертификат берилет, да? Жок. Сиз эгерде караңыз, анда сизге мындай сунуш айтмакмын да менчи. Сиз эгерде Иннанын баардык курсун алам десеңиз, анда амбассадорду эле сатып алыңыз дагы. Отуруп алып шашылбай жактан алыңыз. Анан жок, мен сертификат алышым керек десеңиз, баардык уровеньге анда $5000 доллар төлөсөңүз, сиз 10 сабагына талдоо чебери, то есть мастер разборов, сексуалити, душа, 7 чакра менен. Душа 3-чү чакра, 4-чү чакра безусловная любовь, 6-чы чакра проектор реальности, антиреальность, создатель, мастер разборов про, myself, бизнес мастер разборов 10 сабагына доступ аласыз. Доступ алып, сертификат берилет. Сертификат берилет, да. Прям 3 канча 10 берилбейт да эми ага канча сертификат берет? Ушул 10 эмесин окуганга, 10 направлениясын. 10 окуганга 10 сертификат аласыз. Мастер myself аласыз, мастер разборов өзүнчө аласыз, бизнеске өзүнчө аласыз, сексуалитиге өзүнчө аласыз, баардыгын өзүнчө аласыз. Эгерде сертификат керек болсо. Анан жанагы эмени алып баруу, SMM боюнчачы, Кундуз, ошол боюнча да барбы сертификат бул жерде? Биз мисалы өзүбүздүн программабызды түзгөндө, ошондо кийин сабак бере алабызбы, ошол боюнча сертификат бере алабызбы? SMM боюнча сабак ачып, SMM үйрөтөйүн деп атасызбы, түшүнбөдүм. Жок, эми ал дагы жок, ошол азыр $5000 ичинде ошол ишти продюсерлик жана эмени ишти алып баруу боюнча, Instagram эмени алып баруу боюнча да барбы ошол SMM боюнча да, мындай жалпы айтканда? $6000 бул 534 000 SMM сатуу менеджерлик алгоритм запусков. Эгерде SMM боюнча сизге сертификат керек болсо, мен сизге подарок могу подарить, почему бы нет? Хорошо? Бирок бул жакта мындай да, мен силерге мындай айтып коеюнчу. Затхан Жусупова психолог, да? Она не должна делать макеты, сидеть в WhatsApp'та сатып отуруп. Макеттерди жазап, чтобы расти масштабно, надо масштабироваться. Команда. SMM'ге акча төлөйм, даже мен жазабайм бул нерселерди. Я готова платить деньги. Мой час стоит столько-то денег. Я лучше заплачу кому-то, и ошол убакытты мен үнөмдөймүн. SMM адисин, психолог SMM адисин жалдап эле алыңыздар. Эгерде араңыздарда психолог бар болсо, 10 000 сомуңарды аябай, 15 000 аябай эле, ошону разбор аркылуу эле таап аласыңар. Зато силер технический жактан. Эми билбейм, мен если психологду көрсөм, мен SMM'ди да үйрөтөм. Продюсерликти да үйрөтөм. Көрсөм, мен анда апей, сиз кимсиз демекмин да. Анан мен доступ ачып берем. Аны жашооңузга колдонуп, өзүңүздүн инстаграмыңызга колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн отуруп алып дизайнерлерди жазап, кечке монтип, монтаждаганга зачем? Сиз андан көрө өзүңүз менен алек болуңуз, SMM'ди жалдап алыңыздар. Курсту ачып берем. Кааласаңыз өзүңүз үчүн окуп алыңыз. Баары бир Дубайга барасызбы, башка жакка барасызбы, жаныңызда өзүңүз болосуз. Өзүңүз кичине базовый уровеньде тартып, кичине монтаждаган базовый үйрөнүп алыңыз, всё. Сложный монтаж, жанагы нерселерди биз мобил SMM боюнча эмем бар, сертификатым бар, эмем бар. Просто значит, экөөнү нельзя бириктирип, бир эме алып барганга нельзя, да, как бы один человек. Эки тарапты караңыз. Мисалы мен Иннанын ушул методикасы менен
ушунчалык майын чыгарып, прям ар бир майда чүйдөсүнө чейин окуган үчүн результат чыгара алдым да. Эгерде мен бүгүн мастер разборов боло калып, эртең продюсер боло калып, бүрсүгүн СММ боло калып, Жок, наркүн дагы бир мен нерсени айтайын сатып алып, дегеним, наркүн дагы бир нерсе кылганда менде жок, мынчалык мен айтайын результат болгон. дегеним, мен Ага. айтайын дегеним, бывает, кыздар чыгышы мүмкүн, желающий, кто ушул жакты дагы как бы начальный да, баштапкы эмелерди да деген ойдо мен сурадым да. Значит, Без нельзя проблем. Можно, совмещать. если вы смотрите, мындай да, мен курстарымды ачып берем. Продюсерлик, прогревти, SMM'ди, монтажды, таргетти үйрөнүп, денеңиз менен кабыл алып, ошону кайра жаздыра алсаңыз, пожалуйста, ала бериңиз. Пожалуйста, без проблем. Түшүнүктүү. Без Рахмат. Хорошо. Я поняла. Желательно психология эме жакка эле кетиш керек, да, я понимаю. Давайте я вам подскажу, кичине подсказка берейин, мындай да. Мен таргет кетирбейм, таргетологду нанимать этем. Ызаткан Жусуповдун да өзүмдүн да таргетимди таргетологко акча берем. Эмне деп коет, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Я не мурдумду барып, мен да психолог, мурдум барып, мен продюсер, мен таргетолог, мен мобилограф, мен СММ, мен бул десем, мен чачырандуу болуп, тиякта эч результатка жетпеймин. Я лучше заплачу деньги, мобилографка акча төлөйм. Хотя мен өзүм монтажды билем. Мне лучше заплатить деньгами и тарс жумушту бүтүрүп. Ошон үчүн биз өсүп атабыз. Если вы хотите по-честному, вот, я готова платить деньги. Сатуу менеджерлерге я плачу классные проценты, мы платим классные проценты. Ошон үчүн өсүп атабыз. SMM'ге акча төлөйбүз, мобилографка акча төлөйбүз, таргетологко акча төлөйбүз. Потому что я не хочу расфокус. Мурдум барып, бука тыгып, тияка тыгып, бияка тыгып. Зачем мага? Мен өзүм ишим менен элек болгум келет. Ызаткан же, мисалы үчүн, менден 3 жолу деле окуду насаачылык, мисалы үчүн, продюсер болуп, психологдорду чыгарып, же болбосо, эсеткиле Заткан же азыр SMM менен эмени үйрөтүп атат. Мобилографияны, таргетти. Психолог өзүн бир мындай да, туруктуу адам бир ниша менен кеткенде ошондо сонун болот да. Өзүнүн нишасын сүйгөн адам. Анан эгерде сиз ушуну менден үйрөнүп деле кошуп алсаңыз, мисалы үчүн, психологдор өзүн мындай билбей атат депчи, пожалуйста, кошо бериңиз эжеке. Мен ачып берем. Эмнени үйрөнсөңүз, курс кайра ошондой SMM, сатуу, ошол нерселерди кошуп алып, эмне алсаңыз, өзүңүзгө кошуп алсаңыз болот. Өзүңүз отуруп алып, өзүңүздүн курсуңузду жазып дегендей. Мен каршы эмесмин. Таргетти кантип кетириш керек деп, ошол нерселердин баарын кайра жазып алгым келет десеңиз, пожалуйста, 1 жыл доступта болот менин сабактарым. Кошуп алыңыз кааласаңыз. Дагы кандай суроолор бар? Хороший вопрос, хороший вопрос. Актуальный вопрос, потому что психологдор менен иштешип жүрөм канчадан бери. Көбү ошо базовый даже сторис, Инстаграм боюнча знания жок да, ошон үчүн общий фотосессия, Инстаграм боюнча разбор кылам, эмне үчүн силер сатпай атасыңар, ошол тапшырмаларды берем. Инстаграмыңарды полностью разбор кылып, Анан самый главное, силер ошо 5000 бизде кыргыздарда кандай 5000 сом коротуп миллион тапкылары келет. Такого не бывает. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Рекламага вложение кылганы, чөнтөгүңөн кетиргиң келбей атса, разбор жасап акча таба калыңыздар. Как это сделать, я говорю у себя в проектах. Анан билбейм, мисалы үчүн, мен мисалы үчүн эметмекмин да, мисалы үчүн мен психологмун, SMM'ди да үйрөтөм, таргетти да үйрөтөм, продюсерликти да үйрөтөм, анан методиканы да үйрөтөм десе, анда как-то я бы мындай постранилась, да, потому что, бирок если кошуп коем десеңиз, пожалуйста, без проблем. Но как эксперт, как профессионал своего дела, я вам подскажу сейчас. Вам лучше, кандай десем, эгерде ошондой айымдар келсе, окуучуларыңызга ошону да белек катары подарок кылгыңыз келсе, өзүңүз болгон нерсеңизди 1-2 сабак кылып кошуп койсоңуз болот. Психолог болсоң, мындай алып бар деп. Же болбосо экспертти приглашать этиңиз. Спикер катары насаатчылыгыңызга чакырсаңыз болот. Мисалы үчүн 2 саат Zoom'га мен келип, эгер амбассадорлукка келсеңиз, мен сиздин окуучуларыңызга ошентип Zoom'га келип туруп 2 саат сабак өтүп бере алам. Хорошо? Ой, прекрасно. Да. Да, без проблем. Да. Приходите. Анан Кундуз амбассадорлукка талдоо чебери боюнча кимдерге, консультация боюнча, толук маалымат боюнча кимдерге байланыш керек? Ошол боюнча маалымат берип койсуң.
Азыр силерге WhatsApp группада ким сиздер менен менеджерлер байланышса, Зинагүл айымбы, мына Зинагүл айым, Элина айым, Минура, бул жакта Чынара эже отурат, биздин менеджерлер, только кураторлар, куратор менеджерлер, то есть менеджер кураторлорго байланышып, азыр WhatsAppка дагы номерлерин калтырышат, ошолорго жазып, звонок кылып, толук маалымат алсаңыздар болот. Хорошо, толук маалымат алып, полностью уже консультация өтсөңүздөр болот. Рассрочка боюнча, рассрочка боюнча 100 миңди 3 айга, 6 айга чейин бөлүп төлөө каралган. Кэш тыюу менен, 10% үстүнө кошулуп калат, 110 миң болот, зато 6 ай бөлүп төлөйсүңөр. М плюс менен 5%, то есть 5% болгондо канча 5 миң болуп калат, 5 миң, 100 миңге 5 миң үстүнө кошулат, 3 ай бөлүп төлөсөңөр болот. А 50 миңди 15 февралга чейин бөлүп төлөсөңөр болот. Же болбосо силер азыр 20 миң, 30 миң бронь кылып коюп, алгачкы 150 миң амбассадорлуктун акчасын силерге дароо мотивация болот азырчы. Сразу 5-өн алгыла, 50 миңден, даже хоть 100 миңден алгыла. Потому что ошончо бересиңер. Айткыла, мына мен окуганы баратам, 6 миң долларга өлө окуйм, бардыгын берем силерге деп прям. Эмне үйрөнөм, силерге берем деп саткыла, идите, продавайте, давайте, делайте, работайте. Вы все умные. Если такие умные, почему такие бедные, акча жок деп отурасыңар буякта? Идите, зарабатывайте, давайте пользу, служите людям. Окуу онлайн болот? Именно Окуунун баардыгы онлайн Онлайн. болот, окуунун баардыгы онлайн болот. Эң жакшы жери, эгерде сиздер талдоо чебери болсоңуздар, амбассадор болсоңуздар, башкалар менен иштешип жатып, өзүңүздөр чогуу трансформация болсоңор, эң жакшы сливать этпейсиңер да. Ошонусу жакшы. Мисалы мен азыр цехимдеги бизнесимди кылып, анан талдоо чеберин окуп, 7 уровень тең окуп жүрө берсем, мен мынчалык ийгилик жаратмак эмес. Бир күнү болсо бир жерден рельстен чыгып кетмекмин. Сливать этип кетмекмин да. А бул жакта постоянно трансформация, бир поледе жүрөсүң да, элдер трансформация болгон, өзгөрөм деген талпынган чөйрө менен жүргөн үчүн сливать этпейсиң, ал жактан чыкпайсың. Чыксаң деле кайра эле рискке кирип кетесиң. Ошон үчүн бирөө менен иштегенден эч качан коркпоңуздар. Сиздер бирөө, мисалы мен айтсам 5 миң сомдон мынчадан разбор жасадым дегенде ойлошуңуздар мүмкүн. Мен кантип элдерден акча алам деп да. Сиздер чындап келгенде 5 миң сомго разбор жасаганыңыз менен сиз ал адамдын жашоосун 5 миллиондук кылып өзгөртө аласыз. Өзгөрткөнгө себепкер боло аласыз. Мен ошол 21-жылы бир күндө 3 адамга бир айда мынча адамга жасачумун деп атпаймынбы? Мисалы бир айда бир жолу эсептесем 60 адамга жасаптырмын да. 60 адамдын жок эле дегенде бир 40-ы кийин результаты менен бөлүшүштү. 1-2 жылдан деле келе беришет алар кайра. Келгенде сен баягы мага разбор жасап бербедиң беле? Ошондо биз деген 5 миллион долларга үй алдык, анан монтик, анан ошондо деген ушинтип өзгөрдүк деп какой-то бир убакыт өткөндөн кийин ал адамдарда результат болот, бөлүшүп келген анан сен өзүңдүн ушунчалык адамга баалуу нерсени жасаганыңды билесиң да. Ошондуктан бул билимдин баасы чексиз деп айта алам. Бирок адам баласы жашоону ченейткенбиз да, акча, сумма менен да. Ошон үчүн биз сиздерге эң эле сонун баа менен мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошон үчүн келиңиздер, окуңуздар, пайдаланыңыздар. Пока биз сиздер үчүн ачыкпыз да. Кыргызстандагы биринчи мастер разборов мен болгом 21-жылы, ошон үчүн кайра эле биринчи генеральный амбассадор дагы Кыргызстанда мен болуп атам. Алыңыздар, пайдаланыңыздар. Да, узаткан Кундуз жанагы мамлекеттин ишине кошумча алып кетсе болобу физически? Ну, морально, ладно, я, допустим, Это готова, ваше да? желание. Это ваше желание. Самое главное, ваше желание. Заткан же, знаете, вот биринчи жылдары иштеп жүргөндө, ана я помню, ночами не спала, да. Билим дегенде азыр тоже периодически у нее такое бывает. Түнү бою китептерди жаап алып карасаңыздар, вот мен полностью мына бул китептер, вот мына. Вот мои миллионы, это мои знания, вот. Бүт конспект, сабактар. То есть каждый последний раз, мисалы үчүн, мына 3 жылдан бери мен психологияга тоже тармагында, сиздер билесиздер, мен цифровой психолог тоже канча 700 миңдей акча коротуп жүрөм. Коротуп эмес, мээме инвестиция кылып жүрөм. Эгерде мен адамдарга берчү эч нерсем жок болсо, мага эч ким келбейт болчу. Мына Заткан Жусупова менен партнерство кылат беле, да, и так далее. Берчи өзүңөргө инвестиция кыласыңар, зато өмүр бою бул нерсени сиздер өзүңөрдө калат. Анан пока мы даем вот такой шанс, используйте. Балким
бул 1 жылга жетпейби же 1 жылдан кейін токтойбу, кандай болот биз билбейбиз да. Все может быть. Пока мы говорим, давайте алып калгыла сертификат. Сону мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз дагы болобуз деп атканда кайтарым байланыш кураторлор жума сайын 3 саат, 6 саатка чейин разбор жасашат, элестетиңиздер, чөйрө менен. Канча мүмкүнчүлүк. Бизде эмне кадр бар, мисалы үчүн подрядчиктер бар болсо беребиз. Мисалы үчүн таргетолог керекпи? Мен өзүмдүн проверенный таргетологумду берем. Мобилограф жок, Кундуз, сенде бар тааныштар? Берем. Кто снимает Изат Канжусупову, кто снимает меня, я готова делиться. Со своими нашими мы готовы делиться. Анан гос жумушта мындай да, азыр мисалы үчүн гос жумушта директор, айымдар өздөрү ушундай нерселерге именно психология тармагына, трансформационный ушундай обученияларга, курсы мировозданияларга басым жасап ушул жакка кетип атышат көбүнчөчү. Анан кресло бүгүн бар, эртең жок. Не надо держаться за кресло, конечно, но вначале сизге албетте акча керек, но акырындап өзүңүздү уже 1 жыл ичинде толук ушул сферага өтөм деп даярдай бериңиз. Потому что өзүңүздүн каалооңуз бар экен. Бул жакка келген айымдардын баардыгы не зря, да, не зря келдиңер бул жакка. Жүрөгүңөрдө каалоо бар үчүн, болгон үчүн келип атасыздар. Демек, сонун ушундай сунуш болуп атканда колдонуңуздар. Себеби дегенде эмки талдоо чебери уже будет дороже. Амбассадорлук кандай болот и так далее, да. Биз пока кызматташууда болгондукта колдонуп калыңыздар. Сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда колдонуңуздар. Биз командабыз менен болобуз. Кураторлор иштешет кадимкидей жума сайын. Разборлор андан сырткары чатта биз менен биргеликте. Мен менен Изат Канже баарыбыз чатта болобуз. Бул азыр жана чайнап эле, ой, чайнап койдуңар, жутуш эле калды да, мындайча айткандачы. Я поняла, да, что вот искали эме биз деген бар ушул жерде бир эмеге сонун кылып цепочка кылып чыгарып коюпсуңар. Мен жакшы рада, что услышала такую информацию. И я өзүм лично мен почти эмеде готова, да. Ошо СММден баштап мен психология боюнча өзүмдүн кадимкидей результат алгам да. 2-3 жылдан бери акыры мен разборду түшүнбөй жүрүп, ушу кайта ызаткандын сабактарын көрө берип, Айзирек дагы бар. Айзирекке дагы катышып, баягы разборлоргочу. Ошентип мен разбордун да маанисин түшүнүп алдым да. Я ошого да сүйүнөм да, түшүнүп алганымачы хотя бы. Анан Ну, вы через себя готовы еще? да, я уже почти внутри готова, но нужно по полочкам теперь менен сүйлөшүп өзүм менен өзүм сабактарымы. Рахмат силерге. Анализдеп, чечим Да, анализ. чыгарып. Хорошо. Хорошо. Ооба, сиз менен байланышат менеджер, сөзсүз түрдө байланышта болуңуз. Кошумча суроолор болсо менеджерлер бизге да жөнөтүшөт, биздин ответтерди беришет дегендей. Дагы да ушундай сонун мүмкүнчүлүк дагы бизге дагы ооба ошондой кандайдыр бир дагы майда чүйдө суроолор болсо бериңиздер менеджер аркылуу. Ким Бишкекте болсо жума күнү жолугушууга келиңиздер. Жандуу баары бир жолугушуп, ошол жакта да биз менен болууга сонун мүмкүнчүлүк болот. Балким жума күнү ушундай Zoom биз эмнени сүйлөп атабыз, ошол жактан да трансляция кылууга аракет жасайм. Билбейм, ошол жакта интернет болот бекен. Мүмкүнчүлүк болсо жандуу жолугушууга келиңиздер биз менен жандуу. Пятница күнү атайын ошол отельди арендага алып сиздер менен именно талоого, разбор, мастер болом дегендерге, амбассадорлукка келем дегендерге биз менен ошол жакта атайын убактыбызды бөлүп баратабыз пятница күнүчү, жума күнү 12ден 3-4кө чейин болобуз. Чүй Карпинкада жакшы прям центр, Миң Түркүн тысяча мелочейнин эле жанында да. Анан дагы да суроолор болсо, дагы да кошумча кандайдыр бир суроолор болсо менеджер аркылуу бересиздер, байланышта болосуңар. Менеджерлер, кураторлор силерди бул жакта 2 айга келсеңер дагы жума сайын разбор жасашат. 3 саат, 6 саат өзүңөр бири-бириңер менен ошол чөйрөдө ачып алып, Иннанын курсун ачкандан кийин буну көрдүңбү, бул сабакты көрдүңбү? Ну, зато сияктан сертификат аласыздар. Амбассадорлукта толук полный билимдерге. Анан сиздер билесиздер, канча убакыттан бери андай сертификат алууга да мүмкүнчүлүк анча жок болчу. И тем более бул методика эң мындай статистика боюнча эң терең жакшы результат берген методикалардын бири. Классикалык психологдор болобу, баардык психологдор мыкты, бирок ушул разборду дагы кошуп алса, баасын да көтөрүүгө,
дароо терең разборлорду жазагы, клиенттерге дароо результат бергенге сонун методика мен баарыңыздарга сунуштаймын. Албетте мен да сиздер менен биргеликтемин дегендей. Буюрса биргеликте Дубайга баралы, Дубайдан көрүшүп сонун контенттерди жасап, биз менен Дубайга ниет кылып бериңиздер, сонун баардыгы сбудется. Каалоо болсо келет. Бул жакта акчам жок, акча кармап турат деп жазып атпайсыздарбы? Желание болсо ал акчалар келет. Силер аракет кыласыңар. 150 миң дагы экинчи платежка 2 айга чейин жеткиче силер дагы жанталашып күнү түнү иштеп, окуучуларды алып, разборлоруңарды сатып, биринен үстү бири сонун болуп келе берет деп ойлойм да. Главное каалоо, желание болуш керек силерде. Да, Жасагылачы акча жок дегендерге мен айтмакмын. Акчасы бар адам жашоосун өзгөртөм деп аракет кылбайт. Именно акчасы жок адам жашоосун өзгөртөм деп аракет кылат. Проблемасы бар адам жашоосун өзгөртөм деп аракет кылат. Ооба. Биз деле психологияны окуп атканда именно ушул деги эле Кундуз деле мен деле баардык эле ийгиликтүү адамдарды карасаңар, именно ошол акчасы жок болгондо, кыйналганда, жертва болгондон анан келишкен. Мен мисалы психологияга ошол учурда мен да минуста болгонмун. И ар тараптан бир эле акча эмес, ден соолук тараптан баарыңыздар билесиздер, мен аябай оорудан айыкканмын да, цирроз печенден. Кундуз өзү айткандай, Лалафодон кийимдерин сатып окушкан. Эмнеге? Анткени мен дагы баардыгыбыз тең Кундуз дагы жашообузду өзгөрткүбүз келген. Башкача жашоодо жашагыбыз келген. И аракет кылдык, и ошол нерсеге жеттик. Аракет кылбай, жок, менин акчам жок, менин күйөөм мынтпей атат, анан менин күйөөм тигинтпей атат, менин зарплатам аз болуп атат деп отура берсек, отура бермекпиз. Акча биздин каалообузга келет. Ошон үчүн сиздердин жашооңуздарды кандай кылып өзгөрткүңүздөр келип атат, ошол каалооңуздарга көңүл буруңуздар, акча келе берет. Табыла берет акча. Кыздар Караңыздар, саламатсыңарбы? Кыздар Да, саламатсыңарбы? Кундуз айым, жагында Узаткан айым. Барыңыздарга кутман кеч. Мен жолдо болуп ошо көрүнүп албай атам. Чоң рахмат жасап жаткан ишиңерге, ошо кыргыздын айымдарын ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атканга. Анан улам суроо берсем жооп бербейсиңер, жазсам жолдошум түшүп кеткенде чыга алып атпаймынбы? Менин суроом мындай да, эгерде буюрса могу амбассадорлукка барсак, жанагы Инна Челишонованын Дубайдагы ретритине дагы кайра сиздердин өзүңүздөрдүн уюштурган ретритке дагы акысыз бара алабызбы деген суроода мен жолдо болуп туура түшүнбөй калдымбы, туура түшүндүмбү? Эгерде амбассадорлукка келсеңиз, апрелдеги амбассадорлор уюштурган ретритке белек беребиз. Аны мен өзүм бердирем, анткени биз ал жакта жалаң кийин амбассадорлор чогулуп уюштуруп атабыз апрелдеги ретритти. Ал жакта биринчи күнү биз жалпы эл менен чогуу болобуз, экинчи күнү амбассадорлор өзүнчө ретрит кылабыз. Амбассадорлор өзүбүздүн амбассадорлорду алып алабыз. Биз силер амбассадор да. Анан февралдагы ретрит боюнча эмне деди? Инна кечээ бизге ошондой мүмкүнчүлүк берип аткан. Эгерде менин 24-25 февралдагы ретритиме келем десең, анда 8 студентиң болсо келе берсең болот деди. 15-inde биздин амбассадорлукка катышып, дароо 8 студент аласыз дагы бара берсеңиз болот. Ошондой шарт менен, эгерде белек алып кетсе деген да. Биздин белек, биздин белек апрелдеги биздин белек болот. Иннанын өзүнүн уюштуруп атканына анда студенттер да доступ, анткени биз студенттер үчүн акча төлөйбүз. Инна доступ берет. И ал жактан белек алып берсеңиз болот. Ооба, биздин акыркы 10 мүнөтүбүз калыптыр. Караңыздар, Жылзеже мыкты юрист, психолог, амбассадорлукка келиңиз. Караңыз, то, что биз кылып аткан ретрит амбассадорлорго талдоо чеберине дагы ретрит болот. Ооба, биргеликте биз Бишкекке деле мына марттабы же марттын аягында апрелдеби чакырабыз. Ал Бишкекте болот. Плюс амбассадорлуктар алар 6 айда да биз мененчи майдабы, июндабы гүлгө чейин ретрит кылабыз амбассадорлорго. Гөл болобу же выездке да болобу и так далее, да. То есть бул бизден, да. Бирок караңыздар, ошол ретритке барганда, мисалы үчүн Бишкекте 2000 же 3000 отдельно ошол үйдө барып жатабыз дегенде, бул эми кошумча расход болуп калышы мүмкүн. Заранее эле ачык айтып коеюн, Гөл
көлгө барып эс алабыз десеңер каалооңуздар менен эс алабыз деп атпайм, ретрит да, 2 күнгө суббота воскресенье ретритке Затканча биз барабыз десек, анда ошол отельди бронировать этип и так далее болгон эле расход, тамак ашыңар өзүңөр төлөп эле бара бересиздер. Бизге эч нерсе кереги жок, албайбыз. Болгон эле трансфер, анан ошол жакта проживанияңарды көлдө, эгерде амбассадорлор көлгө даярбыз кылгыла десеңер, ошо 5-өңөрдү 10-өңөрдү алып алып биз барып кылабыз. Бишкектеги ретрит боюнча талдоо чеберинен амбассадорлукка келгендерге Бишкекте сөзсүз түрдө жакын арада мына 1 айдын ичинде деле дароо сразу ретрит кылабыз, Затканчы. Дароо эле сиздер менен ретрит Керек, кылабыз. ретрит сиздерге керек. Эми осо менен иштешибиз керек биз баарыбыз. Рахмат кыздар, чоң рахмат, чын рахмат. Ийгилик. Всё, анан да, вообще без проблем. Анан Дубайдагы ретрит боюнча амбассадорлорго подарок, ал апрелдин башында экен, мына Затканчы айтып атат, апрелдин башындагы ретрит от нас подарок. Ага вход $300, бирок талдоо чеберине келгендер өздөрү $300 төлөп, биз менен чогуу мына авиакомпанияны, отелдин деле номерин беребиз. Пожалуйста, өзүңөрдүн жолуңар менен биздин жаныбызда боло берсеңиздер болот. Биз деле өзүбүздүн акчабызды төлөп, проживание төлөп ошол жака барабыз да. Амбассадорлорго бизден от нас подарок болуп атат, ретриттин входу. Бирок ошол бир жума ошол жакта жүргөнүбүз, тамак, аш менен кошо биргеликте албетте ал өзүңүздөрдөн. Ооба, кайгы бар болсо. Всё, суроо барбы? Бизде почти 2 саат сиздер менен болдук. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жолугушууга чакырабыз. Дагы да менеджерлер менен дагы да терең толук маалымат, программаны алып, бүт суроолорго жооп алсаңыздар болот. Затканчы? Да, Илдар, баарыңыздарга рахмат, ыраазыбыз. Чындыгында методикага сөз жок. Мен аябай прям бүгүнкү күндө 1000ден ашуун, даже 1000ден эмес, даже 3000, 4000 разбордон ашуун разбор жасадым. Ар бир разбордун өзүнүн бир өзгөчө трансформациясы, өзгөчө результаты бар. Ошон үчүн бул методиканы мен айтмакмын, ар бир айым өзү үчүн болсо дагы окуп алыш керек. А элге пайда келтирем десе, тем более окуш керек да. Сунуштамакмын, бул методиканы билсеңиздер, жашоого болгон көз карашыңыздарды 1800 эмес, 180 эмес, 1800 градуска өзгөртө аласыздар. Биринчи эле кезекте ички дүйнөбүз, акча, мамиле, үй бүлө, бала чака ар тараптан өзгөрө аласыздар. Албетте окуш керек мындай билим. Баарыңыздарга керек, сунуштайм, келиңиздер, окуңуздар. Пока биз мастер разборов, амбассадор болуп турганда окуп алыңыздар. Бул дагы болсо сиздердин өзүңүздөрдүн жараткандан сураган мүмкүнчүлүктөр да биз аркылуу сиздерге берип атат. Ошон үчүн берилген мүмкүнчүлүктөрдү алыңыздар, окуңуздар демекмин. Ыраазымын баарыңыздарга. Анда сиздерди буюрса Бишкек шаарындагы My Hotel жанагы Чүй 200, Чүй 121 ошол адрестен күтөбүз. Рахмат, жакшы туруңуздар.